Албетте, жакшы маанайда жана Гүлназ айым айткандай изги тилектер менен биз жолуктук долбоору башталды десек болот. Амансыздар бардактуу биздин сүйүктүү теле көрүүчүлөр жана көрүүчүлөр, ким кайсы жактан көрүп жатсаңыз дагы ар дайым биз менен болгонуңузга терең ыраазычылык билдирүү менен биргеликте бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Саламатсыздарбы? Негизи көптөгөн суроолордун бири, биз жолуктук долбоор 4 сезон дейсиңер, канчасы үйлөндү деген суроолор бар да. Биз Гүлназ айым экөөбүз өтө чоң мактаныч менен айтып кете алабыз. Эфирдин ичинде, эфирдин сырткары кошкондо 20га жакын катышуучу талапкерлер баш кошушту десек болот. Бул үчүн кол чаап коебуз. Кандай сонун көрүнүш, бул да болсо чектөө эмес, Кудай буйрса алдыда дагы жакшылыктар, тойлор күтүп турган учуру бир гана баш кошпастан бизди неберелүү кылып дагы кубантып жаткандар сөзсүз түрдө бар. Ооба, анда урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздер бизди көрүп атсаңыздар, биз сиздер үчүн кичине болсо дагы ошол баш кошкон катышуучу талапкерлердин кичине 50%, жарым пайызын, даже 50ге да жетпейт, 30% видеосун даярдаганбыз. Кантип баш кошкан азыркы убакта кандай жашап жатат. Анда ошол видеолорго көңүл бурабыз. Жөн эле жашоо агымы менен жашап келе жаткан кезиңде бир адам жолуңдан чыгат. Аны көрсөң, жүрөгүң башкача согуп кетет. Бир убакта Аллахтан сураган нерсең бир күнү алдыңдан чыгышы мүмкүн. Балким сен аны унутуп койгондурсуң, бирок Аллах эч качан унутпайт. Саламатсыздар, урматтуу НТС телеканалы, биз жолуктук долбоору жалпы катышуучулар, биз жолуктук долбоорунун жалпы көрөрмандары, Канат мырза, Гүлназ айым, редактор эже, Анжелика айым, ошондой эле музыкант Эрлан байке, жалпы оператор байкелер, бардыгыңыздарга уулуңуздар Уланычбектен жана менин жубайым Рабиядан салам. Жалпыңыздарга эле кызык болгон суроо жеке деректе дагы абдан көп келет. Кантип тааныштыңар, кайдан тааныштыңар жана кантип үйлөнүп калдыңар деген суроо. Биз жолуктук албетте себеп болгон, бирок биздин таанышуу Instagram соц тармакта болсо дагы алгачкы жолугушууда эле бири-бирибизди туура түшүнүп, экинчи жолугушууда ата-энелерди жолуктуруп, ал эми үчүнчүдө ак никени кыйып той өткөздүк. Урматтуу катышуучулар, сүйгүлө, сүйүктүү болгула жана үйлөнгүлө. Баарыңыздарга ийгилик. Көздөрү күлмүңдөп жанып турган, ыйманы жүзүнөн тамып турган, өзгөчө үйүмдү жарык кылган жар издеймин. Айтканыңа баш ийип бугуп турган, чын дили менен бир мени сүйүп турган, энекемдин кашынан айттырбай билип турган. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, арнап сезим тазасынан, башкачасын бардыгынан. Түгөйүм болчу, жүрөккө толчу, колуңду сунуп макул болчу. Бирөөнүн байлыгына карабаган, мендеги бар нерсени аярбаган, жок нерсени суранып ойго салып самабаган. Жүрөктө ыйман тилинде шүгүр бар, бир Кудайдан жакшылык үмүтү бар. Чарчасаң дем берип, жылмайып күлүшү бар. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, арнап сезим тазасынан, башкачасын бардыгынан.
Кандай сонун жашап атат. Бактылуу. Булар бактылуу жашаса, биз бактылуу дегендей. Ооба, сөзсүз түрдө Кудай насип кылса, дагы да болсо, бүгүнкү биздин деги эле ушул сезондогу биздин катышуучулар дагы дал ушундай жаңылыктар менен бизди кубантат деген үмүттөбүз. Анда биздин эң сонун жакшы көргөн сөзүбүз. Жок, сен хайп үчүн келдиң. Тамаша. Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичине. Чыгарылышта социалдуу темаларга кайрылгыбыз келип атат Гүлназ айым. Ооба, бул да болсо биздин телекөрүүчүлөрүбүздүн жана көрүүчүлөрүбүздүн багы көптөн берки айтып жүргөн, бизге кайрылып жүргөн суроолордун бири да айтсак болот. Канчалык деңгээлде силердин кыздарыңар, балдарыңар турмуш курганга даяр дейт. Бирок мен биринчи эле суроом Гүлназ айымга болсун. Эмнеге Гүлназ айым балдар ийгиликтүү миллионер болобу, миллиардер болобу, алар жөнөкөй бир кызды алышат да? А эмнеге кыздар миллионер болбой жатып эле жөнөкөй балдарды карашпайт? Анын жообун алдыдагы минутларда айтып берем. Ай. Бул мага өтө кызык, туугандар. Жакын келип беребиз. Алдыбызда жаркырап апамдын чайы турат. Албетте. Урматтуу биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр, сиздерге дагы ар дайымкыдай бүгүнкү эфирдин башында дагы апамдын чайын сунуштап кетебиз. Анткени Канат мырза, Анткени апамдын чайы ар бир үйдө өзгөчө даам берип, жана биз жолуктук долбоордун демөөрчүсү десек болот. Келиңиз Гүлназ айым. ай рахмат чоң. Ушул чайды аягына чейин ичпосузбу? Жок. Жөн эле ичип коюңуз. Сүйлөй отуруп турайынбы? Кечке эле чай ичип да. Албетте, апаң чайын ичкен сайын ичким келет го, чиркиндики десе. Башында суроо берип кеттик го. Эмнеге? Финансовый грамотность жактан, балким финансовый колдоо жагынан айымдар өсүп кетсе, жөнөкөй балдарды карабай калат. Бул биринчи эле суроо биздин катышуучу Бек айымга дал келиши мүмкүн. Эмнеге Бек айымга ушул убакка чейин талапкерлер келбей атат? Өзү бою узун, жакшынакай, келбеттүү, бардык жагынан төпкөлө турган кыз да негизи. А бирок көп мырзалар ушундай жубай калышат, бирок эмне себептен Бек айымга талапкер келбей атат деп ойлойсуздар, катышуучулар? Саламатсыздарбы? Жалпы Бек айымга эмне келбеген себеби анткени балдар коркот болуш керек. Биз ушул көтөрө алабызбы же көтөрө албайбыз деп. Анан айымдар негизи эгерде даже күйөөсүнөн көбүрөөк таба турган болсо, кичине басым калат да. Мырзалар басым кылат. Мырзалар басым кылат, анан аялдар өзүнчө көтөрүп, я больше тебя зарабатываю, и ты кто деген вопростор келип калышы мүмкүн да. Анан скорее всего сизде да ошондой болуш керек. Силердин мисалы эркек мырза азыраак табат, сиз кандай ойлойсуңар? Буквально на 20 000 сом сизден азыраак табат. Саламатсыздарбы? Бакыт, рахмат оюңузга. Мен антип ойлогон мырза, ал өзү морально өспөй калган мырза. Ал миллион таппаса дагы, 20 000 сом тапса дагы, духу күчтүү, өзү өскөн, ой жүгүртүүсү күчтүү болгон мырза, ал антип эч качан өзүн ылдый түшүрбөйт, алып кетет. А менин талабым эң жөнөкөй. Жөнөкөйдүн жөнөкөйү го. Айттым го, үй машинасы жок болсо деле самокат. Биз Гүлназ айымга суроо бергим келет. Гүлназ айым, сиз финансовый жактан өскөнүңүздү, үйлөрүңүз бар, машинаңыз бар, кааласаңыз бирөөгө $50 000 машинаны белек кылып кое аласыз, мындай элечи. Сиз өзү жөнөкөй балдар менен сүйлөшөсүзбү азыркы убакта сырттан? Сырдын баарын ачмай болдуңузбу? Негизи эле мен жалпылап жооп бере турган болсом, сиздер өзүңүз бул табигаттагы жазылбаган мыйзам деп айтам да. Мырзалар өзүңүздөр айтканды жакшы көрөсүздөр го. Мырза деген күчтүү, аял деген бир кадам артта жүрүш керек деген түшүнүк бар эмеспи? Бул финансылык жактан болобу, духунан болобу, физикалык жактан болобу, ошол нерсеге барып такалат деп ойлойм. Ар бир аял өзүн алсыз сезиш үчүн өзүнөн күчтүү мырзаны каалайт жанында. Туурабы кыздар? Эң туура. Ошонун сыңарында эле бул бир гана финансыга барып такалбайт. Же болбосо бул бир гана мырзанын багы күчтүүлүгүнө же сөз жактан күчтүүлүгүнө барып бардык темадан, бардык сферадан негизи мырза күчтүү болуш керек айымдан. Ошол гана суроо талап да. Буга мен кошулбайм, анткени ар бир мырзага ар кандай жашта ийгилик берет да. Кээ бир мырзалар 50 жашында миллионер, миллиардер болуп кетет. Кээ бир мырзалар 60 жашында болот. Бирок 50-60ка чейин ошол эле убакта жубайы колдоп келген болот.
мисалы дүйнөлүктө эле белгилүү спортчуларды ала келе турган болсок, убагында алар эчтеке иштеп акча тапкан эмес, сантехник болгон, бирок жубайлар бүт акча иштеп таап баккан да, мисалычы, мырзанычы. Сиз мисалы даяр билеңиз, ошентип эгерде жөнөкөй бала турмушка чыксаңыз, сен байып кеткичекти, мен сени колдойм деген. Сиз айткан спортсмендердин баягы спорт мырзаларын айтып атасыз, алар көбүнчө баягы жаш кезинде экөөнүн тең эч нерсеси жок кезде баш кошкондор болот да. Жок, бар, кээде байлар дагы бар. Жок, бар да, жашоодо бар да андайлар. Эми жашоодо ар кандай учурлар болуп калат. Айрым учурларда ошол эле мырзалар баягы жөнөкөй айымдарды алган болуп калат, учурлар болуп калат и ошол эле учурда мындай өзүнүн бутуна турган жакшы айымдар деле жөнөкөй мырзага турмушка чыккан учурларын өзүбүз дагы кеңинен эле көрүп жүрөбүз. Жашоодо ар кандай учур болушу мүмкүн, бирок жалпылап айтканда айымдар кайсы жаш куракта болбосун өзүнөн күчтүү мырзаны жанында өмүрлүк жолдош кылып, анын сөзү өтүмдүү болуш керек, сага сенасында, көз алдында сый урматка ээ болуш керек. Ошондо баягы үй бүлө бекем болуп, анткени акыркы чечим мырзалардан кабыл алынат да үйдө делечи. Ошол сөзү өтүмдүү болуш үчүн, акыркы чечимди кабыл алыш үчүн, анын оюн сыйлаш үчүн сөзсүз түрдө кругозор жагынан дагы бардык жактан сенден бийик турган мырза болсо, бул үй бүлөнүн сакталышына чоң салым кошот деп ойлойм. Кругозору бийиктиги баары бар, бирок финанс жок да. Ошол сизден бийик тура алабы ошол мырза? Ал ар кандай учур болуп калышы мүмкүн, албетте болушу мүмкүн. Андай деле себеби ошол эле жана жогоруда айткандай, бул финансы бардык бактылуулукту чечет дегенден албетте мен деле алысмын. Бирок ушунча мүмкүнчүлүк болуп аткандан кийин, ушунча биз мисалы мурунку замандагыдай чектелген заманда жашабай элебиз. Азыр мүмкүнчүлүк деген ошончо көп. Ошончо жашка чейин келгенге чейин жок дегенде бир мүмкүнчүлүктү колдонуп, эми чоң нерсени деле сурабайт. Кыздар болгону өздөрүнүн турмуш тиричилигине, жашоону алып кеткенине ылайыктуу шарт гана түзүп берсе, анда ошол эле нерсени сурайт деп ойлойм. Мен сиздин кээ бир сөзүңүзгө кошулсам, кээ бир сөзүңүзгө кошула албайм. Балким катышуучулар да өзүнүн оюн айтып кетер, келиңиз. Макул, албетте. Саламатсыздарбы? Мага мындай ой келди. Суроонун башы ушул Бегайымга эмнеге талапкер келбей атат, анткени мунун акчасы бар, анан акчасы жок болгондор келе албай атат дегенден башталды да. Менин оюмча ушул мырзаны мырза кылып турган, албетте төрт тарагы төп келген болсо деп каалашат баардыгы. Бирок анын бир жагында ушул материалдык байлыгы, бир жагында руханий байлыгы, максаттары, башкалары, ыйманы болот да. Ошону мындай балансты кармабай, материалдык байлыкты, акчаны жүрөккө киргизип алып, мен акчам болсо мыкты мырза болом. Кыздар дагы, коом дагы акчасы бар бекен, үйү машинасы бар бекен деген суроону биринчи орунга коюп алган үчүн Бегайымга келбей атабы дейм да. Мисал үчүн Бегайым айтып атпайбы, мен талаптарым деле жөнөкөй самокаты болсо болду депчи. Бегайымга акчалуу ушундай эмес, самокаты бар, бирок бийик амбициясы менен мырзалык мындай сапаты болсо, ошону күтүп атат го деп ойлойм да, Бегайымчы. Муну менен жалпылап айтканда, акчадан мурун адамда бийик амбиция, максат, ыйман толуктап турса, жанагы башында нөлдөн көтөрүлүп кеткендер дагы ушундай амбициясы бар, ыйманы менен, максаты менен адамдарды анан көтөрүп кетсе болот да, чогучу. Анан ал дагы жок болсо, финанс да жок болсо, анда болбой калат. Эркек бала көбүрөөк табыш керек деп, по-любому, чтоб эмнеге? Именно финанс жагына келгенде, руханий да байсың, акылың жетет, кылган ишиң бар, бирок акча табына келе турган болсо көбүрөөк бир тепкич, эки тепкич өйдөрөөк болуш керек дегенде, ошондо бир какое-то уважение келет экен да, ошого кандай карайсыңар? Вот сиз деле туура эле. Албетте эркек көбүрөөк табыш керек. Бирок мен көп таппай атам деп дагы депрессияга кирбеш керек да. Бирок мен ойлойм да, айымдардын именно ошол кылгандары мотивация береби дейм да. Көбүрөөк тапканга, например, я ренжик хочу деп эле намек ырыт койсо, ох, 2 жылда табам деп ойлойсуң го. Ошол мотивация, мисалы, ал берки аял, да, ренжик болбосун деле, шоха менен жүрөсүң деле жакшы го деген аял менен өсүү болбойт го дейм. Ошон үчүн аял өзүн султаныша кылам десе, күйөөсүн султан кылат го дейм. Ошо жеткизип, ошо бардырып айтып, кулак менин жебестен бир акырындан. Аял деле күтүп отура бербей, эркектер өздөрү аракет кылса болбой, барды жакшы жашагысы келет, барды жакшы кийим кийгизи келет, жакшы оокат жегизи келет, жакшы жүргүзү келет, ресторандарга баргысы келет, туурабы? Баардыгы эле ошондойсуң. Мен деле ошондойм, жакшы кийим келет, сонун жүргүм келет да. Эркектер деле мисалы үйлөнбөй атып өзү үчүн условияны түзүп баштайт да. Мен мындай кылышым керек, машина алышым керек, үй алышым керек дейт. Уже үй бүлөсүн камсыз кылганга аракет кылат да.
анан келип эле аял жакшы болуш керек, анан эркек жакшы болуш керек дебестен өзүңөр аракет кыла бергиле наракта. Жок, мондай макал бар да, кандай карайсың ошо? Вазир жакшы, хан жакшы, катын жакшы, эр жакшы дейт. Ал после эрге тийгенден кийин анан ошондой темалар болот. Ага чейин сен үйлөнбөй атып, сен бүт жак түзүп коюшуң керек. Ошондо аял наготовый келип атабы, ошондо баарын Ооба, готовый келгени жакшы да. Сразу балалуу болсоңор, балаңды кантип багасың? Айтчы. Кантип багасың? Давай. Мен бир нерсе айткым келип атат, Асел, сөзүңө аралчы. Негизи мындай айтканда, мурунку ата-энебиз деле салыштырып көрөлүчү. Биздин аталарыбыз, апаларыбыз эч нерсеси жок, бир нерсеси жок. Жада калса бара турган үйү жок, баш кошуп, анан ушул даражага жетип азыр жакшы эле жашап аткандар бар го, ал кандай болуп калат? Турдалы бүтсүн ал Турдалы мырза. сүйлөсүн. Ал илгерки заман, азыр заман башка. Көчөңүздө чөнтөгүңүздө акчаңыз жокпу? Көчөгө чыгып көрүңчү, көрөбүз сизди. Акчаңыз жок, эч жакка бара албайсыз. Тем более бул жер Бишкек. Мен да Турдалыга жооп бере кетсем, эме го, негизи кыргызда мондай сөз бар да, 100 жылда жер жаңырат, 50 жылда эл жаңырат депчи. Илгеркилер мынтип жашаганда, илгеркилер баарына макул болгондо эмес, эл жаңырап атат, жер жаңырап атат, баягы ошол замандын талабына жараша ар бирибиз ошол эмеге трансформационный век деп коет го, бүт бардыгы тез да, тез акча таап, негизи ошол нерсени сен табыш үчүн деле ошол нерсеге да аял мотивация болот. Аялыма мондай үй алышым керек, үйлөнүшүм керек, аялыма мындай кылайын, кийин аялым бала төрөп берет, мондай материальный нерселерди негизи карап турсаң, бүттүк нерсенин түпкүрүндө аялдар турат экен да, ошо аялдар мотивация берип атат. Бул жакшы нерсе да. Сен үй алышыңа дагы, тиги бакта айтып аткандай Range Rover алышыңа дагы, аялыңа машина алып беришиңе дагы сага мотивация болуп атат да. Эски жакты ойлоп жүрүштүн кереги жок. Уже элдер да жаңырды, жер жаңырды, азыр башка заман. Эч бир кыз мурдагыдай эме жок да азырчы, ошону айткым келди. Ошо Турдалы сага жакшы сөз айтты, меңе тутуп ал, макулбу? Болду, запомни. Макул, түшүндүм. Это мотивация тебе. Мен Ты же ойлоп еще атам. молодой. Мен ойлоп атам. Макул, эгер ошондой болсо, азыркы заман деп атабыз да, заман өзгөрдү, макул. Биз өзүбүздү көтөрүп алгандык эмеспи деп атам да, баягы адам баласы өзүн аябай көтөрүп жүрөт го, ошон үчүн айтып атам. Өзүн көтөрүп алып, мен Турдалы, бул жашоодочу өзүңдү көтөрүп жашашың керек да. Өзүңдү көтөрбөсөң, эч нерсеге, эч качан эч бир нерсеге жетишпейсиң. Эч нерсе ала албайсың, үйдү ала албайсың, машина да ала албайсың. Дайыма самооценкаң бийик болуш керек. Даже сеники эркек болсоң да бийик болуп туруш. Жок, бийик болуш керек. Просто айтып атам. Бул жактан үй бүлө курардын алдында баарын даярдап алып туруп, анан үйлөнүш керек, турмуш куруш керек деген нерсе болот. Ошол кандай болуп калат деп сурап атам. Сен эмне жөн эле жүрө бересиң, үйлөнгүм жокты. Эч нерсе кылбайм, эч нерсе иштебейм, оокат таппайм деп. Жок, мен түшүндүрө албай атам сиздерге. Мисалы үйлөнгөнгө Мен айтып кетейинчи, мондой болот, меники элестеткүлсөр, эми айымдар элестеткүлсөр. Үй салып атасыңар деп коелу, 2 этажды үй салып атасыңар, ошо 2 этажга тепкичи жаңы салып баратканда экөөлөр чогуу көтөрүлүп барып, так, обой боякта мондой болуш керек экен, кафелиз мондой болуш керек экен, нерсе экөө чоң кылган жакшыбы? же болбосо мен өзүмдүн вархаус стилде мындай салып туруп келсем эле жакпай калды. К примеру. Мындай, ал кылып койгон болсо, мага жакпаса барып өзгөртүп алам. Ал проблема эмес. Ошо именно проблема болуп калат. Мен эмне айтып келгем атат? Мен Жанеги, айдас. Мен да бир жарылып барайынчы. Азыр айтпасам жана жазышып атпайбы, личкаданчы айт деле айт деп ушуну айтпайын эле дегем, ушу өзүңөр папал болуп калдыңар. Өзүңөрдү көтөрүп ушинтип жалгыз жүрөсүз да, бизчи жалгыз жүрөбүз. Анан жана сөздүн башында не болуп калды? Түшүнбөдү сиз сөз. Мен сага Асел айтып алсын, бугалы биринчи анан айтып. Шашып алтырым, Азыр келем. Бегайым боюнча айтайын дегем. Бегайымга келе турган балдар уже бегайымдын шартын билчимин. Бегайымдын өзүнүн курагындагы өйдө улуу карай муун деген. Сен набыр шартыңды оштуруп, жаш балдар деле келе бергиле десең, балким келип калабы дейм. Эч ким коркпойт, келе берет. Анан заман жашоо боюнча айтып атасыңар, азыркы жашоодо мындай оор, анан кийин тияк бияк депчи. Азыркы жашоо эң жеңил жашоо да. Жашоону биз оорлоштуруп атабыз, алтындарым. Биздин ата-энебизден ондай шарт жок болчу. Биз оорлоштуруп атабыз. Чыгып карачы. Илгеркилер бир нанга муктаж болгон, азыр нанды жебей калган заманбызда. Анан келе там болуш керек, бул болуш керек. Мен деле ата-энем 8 баланы бир эле боз үйдө төрөп чоңойткон. Жашоо жеңил, просто биз жашоону оорлоштуруп атабыз, Асел. Көп нерсе айтпай коюңчу, Асел, айтышам десең келек болсо айтчы. Бегай, келиңиз.
Бегайым сен. Рахмат, көрдүң турдалы Айдос акаң сага кандай жакшы сөздөрдү айтып атат. Азыр жашоо жеңил, сен каякта илгерин айтып бересиң. Сага рахмат, мага талапкерлерим жөнүндө айтып кеткениң. Сен да өзгөртүп кой да талапкер келе турган кызга. Кырым чыгарып берсин, анау мынау сага деле эчтөө талапкер келе элек го. Мага талапкер келбеген мен бирөөнү тандап атпайм бияктан. Тандап аягына жеткизип жыргатканын эле айтып койдуң го, койчу. Жетпей калдык дейм, биз бирөөсү табыша албай калдык. Вот в чем проблема. Бегайым илгеркилерди айтканым, азыркы заман, азыркы Айдос айткан нерсени мен айтып жеткизгим келген да, просто жеткизе албай калдым. Негизиненчи. Илгеркилер эч нерсеси жок эле, даже нанга жетпей үй бүлө курушкан депчи. Азыр заман башка, эми билбейм, өзүбүздү көтөрүп алдык деген нерсени айтайын деген. Ошол сөзгө жараша айтып атпайлы, азыр заман оңой, кармасаңыз кармалып калдыңыз, кармалбасаңыз это от вас же зависит. Түшүнбөйбү? Ана ар бир сөзгө эле затычкы эле чыгып берген, турдалы, ты же молодой, красивый, высокий. Кое албайсыңбы? Макул, Бегайым айымдын талаптары аябай оор экен. А сизге эмне келбей атат талапкерлер, Айдос мырза? Мага келчү кыздар толтура эле, просто дуктары чытып жеңил эле го, эмнеге сизге келбей? Жок, мен оңой эле, мен 10 бала төрөй турган деп эч ким төрө албай атат. Жок, мен талабым ушундай. Ошодон коркуп келише албай атат. Мен талабымдан кайтпайм эч убакта. Анткени мен кыргызды көбөйткүм келип атат да мындай. Асел, сиз дайыма айтып каласыз да, жана Болот мырза тандаганда булар менин байлыгыма карады депчи. Ошондо сиз кандай финансылык жактан мындай жакшы турасызбы мырзалар караганда? Айтайынбы? Айтыңыз. Финансы жагынан ооба жакшы эле, Кудайга шүгүр эле. Мен Бишкекке көчүп келдим дегенде, мен ал башында иштебейт болчумун точно. Ишим жок болчу. Канча болду келгениңизге? Келгениме 4 ай болду. 5-ай кетти. Ушу келип Бишкекте движение жаман көп болот экен, бул жактан бизнес кызып экен көрсө. Кыздын башы иштеп кетет, бизнес ачып коет го. Бизнес ачып уже жакшы кетип атасыз. Азыр жакшы кетип атат. Азыр Кудайга шүгүр. Азыр болуп атат. Шүгүр. Бирок сиз да сүйлөшкөн балаңыздын дагы финансылык жактан акчасы көбүрөөк болушун каалайсыз. Менден көбүрөөк болуш керек. Эгерде аз болуп калса эмне болот? Аз болуп калса көбөйтөм мен аны. Кантип көбөйтөсүз? Турмушка чыгып көбөйтөсүзбү же биринчи көбөйтүп турган Мен акыл айтып көрөм. Мындай кылып көр, мындай кылып көр деп. Если ада болбой калса көрөбүз эми. Если менде чувство болуп сүйүп атсам, мен ага тие берем. Бирок эртең күнү айтпайсызбы, мына жакшы жашаш керек да, ресторандан тамак ичким келет, бул жакка баргым келет, жакшы кийингим келет деп кыйнап койбойсузбу жолдошуңузду? Бир айда бир жолу ресторанга алып барышың керек, сөзсүз деп айтамын. Алып барыш керек. Бирок кыйнабайм. Болушунча түшүндүк менен жашайм. Вот ушул жерден Аселдин мурунку сөзүңө азыркы каршы чыгып калды да. Башына айтып атпайсыңбы? Башында талаптарымда бул нерселер коюлган эмес да, Дилет мырза. Мен эми айтып атам. Ооба, талаптарга чейин азыркы эле сөздү айтып атам. Азыр эле үйү болуш керек, машинасы болуш керек, үйлөнгөнгө чейин даярдын үстүнө барышыбыз керек деп атасың да. Азыр болсо кайра макул, менден акчасы азыраак болсо деле мен ага жардам берем, көбөйткөнгө аракет кылам. Хотя бы бир айда бир жолу кафеге барсак болот. Мен поддержка кылам деп атасың. Дедим. Ооба, сезим болсо. Именно ушул жерде турат. Маселенин чекити точкасы ушул жерде. Турдалы айтып аткан ата-энебиз эчтекеси жок эле көтөрүлгөн. Анткени ортосунда сезим болгон. Адамдар 50 жыл мурун башка болчу, азыр башка болчу. Ооба. Заман өнүктү, технология өнүктү, мүмкүнчүлүк көбөйдү, бирок адамдар ошол эле ойдонбуз. Адамдар ошол эле ойдон. Сезим ошол бойдон, сүйүү ошол бойдон. Мен аягына чыгып алайын, Асел кечирип кой. Ооба, ортодо сезим болсо, элди баягы туңуйукка таштабаш керек да, даяр болуш керек, анан тиебиз биз депчи. Сезим болсо, экөө бири-бирине жарашып турса, бири-бирин колдоп турса, эчтекеси жок жерден дагы нөлдөн көтөрүлө алышат. И ошону биз айта кетишибиз керек да. И сен да ошондой эле ойдосуң ичиңдечи. Бирок башында тура эмес сүйлөп алдың. Адилет мырза. Если анын эч нерсеси жок болсо, бирок аракетчил бала болсо, мына кылам дедим, иштейм деген бала болсо, мен турмушка чыкканга даярмын. Же эч нерсе кылбай эле сүдүрөлүп, арыз жүрүп, бери жүрсө, не надо мне? Ооба. Акчасы жок, эчтекеси жок, бирок аракети болсо, амбициясы болсо, сиз даярсыз. Демек, мурунку сөзүңүздөн кайттыңыз. Акчасы үйү болуш керек, мен кийин өзгөртүп алам жакпаса. Если үйү болсо, акчасы болсо, өзүн тиктеп алган бала болсо, жумуш иштеп, өзүн өнүктүргөн бала болсо, ал жакшы, ал өзү үчүн мага чейин жетип келбей атып, ал өзүн өнүктүргөн бала болот. Мен аны жакшы кабыл алам, бир жагынан жагат мага, мындай караганда. Анда ойлонуп көрөм, биякта ойлонуп көрөм. Ошондо биринчи сөзүңүздү артка алдыңызбы кайра? Мен ногу же могу деп айтпаймын. Турмушта ар нерсе болот. Жок, түз эле суроо берип атам. Үйү болуш керек, машинасы болуш керек. Ошол дедиңиз да, ошондон кайтасызбы? Андай болсо жакшы дейт.
андай болбой болсо калса жакшы. жардам берем дейт. Ооба. Если Демек ал айттыңыз. максаты бар болсо тиемин, максаты жок эркек болсо тийбейм. Түшүндүңүз да? Эсен мырза. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Мен бул жерден жана карап иликтеп отурам да. Жаңы заман менен эски заманды салыштырып кетип көбүнчө жаңы заманга басымдуулук кылып атпайбы азыркы жаштар? Албетте ал туура деп ойлойм. Жаңы заман, доору алмашып, ошол нук менен жашап келатабыз. Бирок жаңы заманда эле эскини унутуп коюш боло бербейт. Эки жакты тең айкалыштырып, жакшы жашоону өздөштүрүп кетсек болот да. Анан бир эле нерсени айткым келип атат. Азыркы учурда баягы бул деп айта албайм, бирок кыздарга көбүн айтып кетет элем да. Бир эле эки эле сөз менен баягы көйгөйүңөр эгер акча боло турган болсо, мен айтат элем да, көйгөйүңөр ден соолук болбосун депчи. Андыктан ден соолук болсо, сезим болсо баардык нерсе алдыга чыгат. Сөздүн төркүнүн түшүнүп аласыңар деп ойлойм. Рахмат, мен бүгүн сүйлөгүм келип атат. Бегайымга кайрылуум бар. Айта коюңуз. Жантан бери ойлоп отуруп, ойго келди да. Азыр эле байкадык, Турдалыны аябай басып сүйлөп койду да. Сен жакшынакай эле баласың, сен уялбайсыңбы депчи. Турдал унчукпай отуруп калды. Муакта отурган балдардын баарына ушинтип басмырлап сүйлөп көнүп алган да Бегим айтчы. Жашоосун да ошондой. Бегайым кечиресиң. Мен сизди Айнагүл деген жокмун го? Түшүнбөйм. Бегайым ошого көнүп алган. Келаткан талапкерлер дагы мен буга барсам, мени басып коет. Баягы аялдан басынуу алган аябай жаман да эркек үчүнчү. Бегайым сенден өзүң ойлондуң эмесиң билбейм го, бирок ушунуңдан коркуп келбей атса керек. Кандай ойлойсуң? Туура суроо бердиңиз. Мүмкүн, может, со стороны это так кажется. Анан сөз бар эмеспи, свое говно не воняет деп. Турдалы, например, мен Турдалыга аны жакшы ой жактан айттым. Вот Адина сүйлөп кетти, анан Айдос деле айтты, азыр жакшы заман деп. А Турдалы өзү кичинекей өсүп келаткан организм деп койгондой. Ушул жерден дагы мына бир жолу аябай катуу басмырлап кетти да. Кичинекей өсүп келе жаткан организм депчи. Растущий организм дейм. Басмырламасын да, жооп берсин да сөз менен. Турдалы сүйлөчү. Мен сүйлөп бүткөндөн сүйлөсө болобу? Сиз сүйлөп бүтүп алсаңыз андай. Ооба, вот я дилетту говорю. Анан я его просто в правильный путь направила. Сен жашсың, ты молодой, красивый, высокий. Так что замандан пайдаланып кармап кал деп. А у него кайсы нерсени айтпайт, мисалы ошол эле Нурлан. Ал Нурлан ошонун эле кичинекей версиясы да булчу. Жаш болуп эле чучалай берет. Эми зачем антип чучалап? Сөз менен ла-ла-ла деп эле, надо же в деле это все показывать. А чынга тарынбайт, и чынды не обсуждают. Аябай жакшы комментарий бердиңиз Бегайым. Мен бул жерден айтып кетким келип атат Бегайым. Сиз баягы көп киши бул жерден мырзалардын көбү айтып калат Турдалы айым да теңелбе депчи. Мен теңелбей келатам, сизге жооп бербейм, эч нерсе мындай басынтасыз, Адилет айткандай жанагындай сөздөрдү айтасыз, мен деле эркек катары дагы жүрөгүмө сактап мындай ичиме эле салып коюп атам да. Жок, кереги жок, бул Бегай айым, айым да деп. Бирок кандайдыр бир чек болот Бегай айым. Дагы бир жолу эскертип кетейин, кандайдыр бир чек болот. Ошол чектен ашып баратасыз. Негизи дагы көп болуп кетсе, анан жарыла турчу учур келип калат. Ошондуктан ушул нерсени жапсак жакшы болмок. Бегай айым, мен сизге эч кандай басмырлап, же болбосо сиздин тарабыңызга кандайдыр бир катуу сөздөрдү айткан жокмун. Ошондуктан кечирим сурайм. Мындан кийин басмырлаганыңызды токтотосуз деп ойлойм. Сиз кечирим сурап эле коюңуз. Эмне себептен менен кечирим сурайсыз? Сиз же бул жака чайга чакырып, я вам по факту все говорю. По факту скажите, я приму, может быть, как и вы, анан отуруп туруп, мен сактап койдум, сага теңелбейм деп коюм деп. Вы мне по факту здесь ничего не можете сказать. Анан кайсын кечирип койдум деп атасыз? Кечиримиңизге рахмат, экинчи кайталанбасын, макулбу? Макул. Бул жерден негизи Бегай айым, дагы бир жолу айтып коюнчу, теңелбейле сизге. Всё, алтышкам, я тебя простила. Всё, давай. Баяктан Бегай айым менен Асель айымга кайрылгым келип атат да. Мисалы азыр мындай көтөрүлүп кеттик, машинебиз бар, үйүбүз бар деп атпайсыңарбы? Асель сеники делечи. Мындай 5 жыл мурун ушул нерсе бар билесиздер да. Ушул байлык мурун. Сизде 5 жыл мурун машинаңыз бар беле, тиги айдап жүргөн мерсиңиз. Жок. Менде деле жок. Андан башкасы бар болчу. Всё болду. Жок, негизи бар беле ушундай акча.
Мен 5 жыл мурун маңкагыс болчумун. Маңкагыс Эч болчуңар? нерсени билбеген. Ошол үчүн азыр мына карап турсаңар, иштеп жүрүп алганмын да, үй алгам, машина алгам, иштеп жүрүп кылганмын. Ошол Мен деле нерсени- өскөнмүн да мындай карагандачы. Ошол Силер нерсени- өсүп келип атасыңар. Ооба, ошол нерсеничи, Асел. Мен Асел. 50-ге чыгып калган жерим жок. Мен эми 26-дамын. 26-га чейин баардык кызда болот. Койсуңар, ооба. Тура кошулам аларга, макул. Болот Мындай. мырзанын жүрөгүн чүрүп алган жоксузбу? Биз негизичи Асел, Бегайым койсуңар, жок уксаңар. Биз негизи мурун эч нерсеге жетпей жүрүп туран бир убакта болуп кеткендечи, ошол нерсени көтөрө албай калат экенбиз да. Силер азыр ошондой болуп атасыңар да. Мисалы менде деле Кудайга шүгүр менде деле болуп келатат. Мен Мен деле буга силерден чейин айттымбы, мен үйүм бар, машинам бар дедим сизге мактана элек. Жок, эми азыр айтып атпайсыз. Мен азыр мынтип кеттим. Мен нерселерди ачып койдум деп атасыз Ушундай да. болуп калды, айтканга туура келди, Ооба, айттым. Мен буга чейин айткан эмесмин сизге лично. Тилек бергечи, мен үйүм бар, машинам бар, ол дедим беле. Айткан эмесмин туурабы? Жок, азыр айтып атпайсыздар. Мен ушу монтип бартам уже көмөйтүп келатам. Мына ким деле Бегайым делечи. Мондай деңгээлге жеттим, баягы акыркы үлгүдөгү машина айдайм, антип минтем деп аткансыз, башында программа башында. Я тебе еще раз напомню. Слушай меня Ошентип внимательно. айткансыз. Эмне Ошентип айткансыз. экинчи бул сөздү кайталабай жүрсүн. Биринчи серияда унчуккан жокмун, экинчи серияда унчуккан жокмун. Но экинчи серияда я сказала, айылдык бала болсо да мен тием, бирок борбордуу үй болсун деп. Анан үчүнчү серия, үчүнчү чыгарылыш чыгып атканда мен айттым. Я на минимум почему не согласна, потому что менин борбордуу үйүм бар деп. Мен ошончо мактангым келсе, мен биринчи сериядан отуруп эле хотела бы себя показать. Хотел бы показать, что у меня есть. Что у меня есть, чего у меня нет, наверное, сен деле билбейсиң. Канчанчы жылы машина алгам, канчанчы жылы квартира алгам, или с рождения квартирам бар болчу. И еще шаарда тамым дагы бар, анда айта кетейин, квартирада өзүм жашайм, тамым болсо квартирантар жашайт. Жок, анда баарыбыз мактанып отура берели анда. Жок. Жок, мындай да. Сен эмне бул жерден отуруп туруп мен Бегай менен Айселге айтып кетем деп. Можно я закончу, да? Жок, айтты да, оюн айтты, сиз жооп бердиңиз, болду эми. Айткан укугу бар да. Ага, но я это не говорила. Болду. Ошол үчүн кандай деңгээлге жетсек дагы. Ушу теманы жаптың и больше не поднимай. Изначально тему айылга жашайсың, жашабайсың. Помнишь, да, напротив меня сидел вот так вот саксайып. Жок, мен айыл вообще мен ал темага кошулуп элем мен. Вот ошол теманы Ошол үчүн мурун кандай элек, азыр кандай элек, ошол талаптарыбызды кичинейт эле. Всё, давай. Жакшы, пока. Кыздар ошондо эгерде булар по факту как оно есть, Асель дагы Бегайым дагы айтып атса, бул мактанганга жатабы? Потому что Канат мырза сурап жатат, ошон үчүн айтып атат ошол нерсеничи. Биз бул жакта реалити шоу болгон үчүн эч нерсени жашырбастан өзүбүздүн жашообузда эмнебиз бар, эмнебиз жок, кандай максатта келдик, ошол нерсени ачык элдерге чагылдырып атпайбызбы? Ал мактанган эмнеге жатат? Как оно есть айтып жатса? Урматтуу туугандар, мондай болуп атат да. Жок, хорошо. А силер айтпайсыңарбы анда? Хорошо? Микрофон. Мондай кылалычы, туугандар, баары эле азыр байлыкка келип такалып атат да, чындыгы сезимдер каякта деген суроо жаралды менденчи. Билбейм кимдер кандай болчу, бирок кичине Сезим жөнүндө сен сүйлөп эле койчу. сезимди жакшы билем го деп. Чоң рахмат. Сиздин комментарийиңизге. Ассалому алейкум, анда эмесе мен сүйлөп кетейинчи. Чынар айымга жооп берип кетейин. Туура, силер айтып атасыздар эме депчи, эмнеге тиги өзүн көргөзбөсө болбойт, көргөзүш керек, анан антпесе анан ким экенин кандай билет депчи. Биздин кандай экенибизди тааныбай калат эгер өзүбүздү көрбөсөк, өзүбүз тууралуу айтпасак деген ойдо айтып атасыңарбы? Жок. Кандай ойдо айтып Бул атасыңар? жак азыр Жок, мен суроо Чынар айым кечиресиз, Санжар мырза, сиз укпай калдыңыз окшойт. Мен ушул финансовый жактан Бегайым менен Аселияга өзүм такалдым. Булар жөн эле айтышкан жок, мен моунум бар депчи. Ооба, мен жок, булар айткан жок, ооба, туура. Жок, ошону неге кыздар силер мактанып атасыңар деген үчүн Тилек мырза мен айтып атам. Булар мактанбай по факту, как оно есть айтып атса, не мактанганга жатабы деп атам. Сурап жатса жооп берип атат да, как оно есть. Жок, мен ал теманы айткым келген жок негизичи. Анан кандай сурооңуз? Мен айтып атам, бул жакта булар деп ойлогончу. Бегайым менен Асель. Бул жерде болсо негизи мындай болуп атат да. Бул жакта башында темадан эмне үчүн буларга жандай талапкер келбейт деген нерсе Жок, болуп азыр атат бирок да. Тилек мырзага эле айттым мен. Мактанып атасыңар, өзүңөрдү көтөрүп атасыңар деген. Бул адамдын өзүнүн кабыл алуусунан да, эгерде туура эмес түшүнсө, бул жердеги сөздү. Ошон үчүн мен өзүнө суроо берип атам. Бул жакта кыздар мактанган жок, как оно есть по факту айтып атат. Анын эмнеси жаман? Бул жерде Тилек мырзанын оюн силерге түшүндүрө кетейин, силер түшүнбөй калсаңар Тилек мырзанын оюн. Тилек мырза айтып атат. Силер ушундай сапат болгон үчүн, мондай кылганыңар үчүн же мынтип сүйлөгөнүңөр үчүн, ошон үчүн мындай адамдар келбей атат, талапкерлер келбей атат, элдин ою башка жака кетип атат деген ойду жеткиргиси келди деп ойлоп атам да. Анда ошентип айтпайбы, эмнеге мактанып атасыңар, силер эле өзүңөрдү көтөргүңөр келип атат деп атат. Эми ушул жерден кечиресиңер, ушул жерден маселенин бардыгы мактанычта эмес болуп атат. Маселенин бардыгы
сиздин үчөөңөрдүн эркектерге болгон сыйыңардын жоктугунан болуп атат да. Туура. Ушул жерден Адилет мырза. Мен аягына чыгып алайын, кой тургула. Азыр жооп берем. Кайсы учур болбосун, эркек кишинин орду аял кишиден бийик турат. Аял киши бир аз да болсо эркектен ийменип койгону дурус. Могул камеранын элдин астында. Все, сен сүйлөбө, болду, мен уктум. Болду, давай. Анан немесем болбойбу деп монтип чакчаңдап сүйлөө, баардык эркекке жакпайт. Тилекке жакпай турган нерсе силердин мактанып атканыңар эмес. Силердин өзүңөрдүн эркекке карата мамилеңер алып жүрүүңөр болуп атат. Аял качан бактылуу болот? Качан эркекке баш ийгенде? Аял качан бешикке чыгат, эркектин ыраазычылыгын алганда? Бул Куранда бар. Биз балким көп нерсени түшүнбөйбүз. Өзүбүздүн бир канча жылдан бери топтоп келген бир түшүнүгүбүз бар. Баардык нерсени ошого салып туруп эле анан чечим чыгарып сүйлөй беребиз да. Мен ойлойт элем, ушул маселенин түйүнү эркектерге мындай өтө үстүнөн басып, мындай өзүн өтө бийик көтөрүп пафос менен сүйлөгөндүгүндө болуп атат да. Адилет мырза, азыр бул жерде Асель, Бегайым, Чынара үчөөңөр деп айтып атасыз да. Ошондо ошол учур по факту мага айтыңыз, качан мен кайсыл бир эркекти ушул студияда басмырлап сүйлөдүм? По факту айтыңыз. Азыркы сурооңуз Тилекке карата. Тилек мырзадан мен сурадым. Сураган үчүн жооп бере албаган үчүн мен айттым өзүмдүн оюму. Бул башкача түшүнүп алган үчүн өзүнүн оюн туура эмес жеткизип алыптыр деп азыр Санжар мырза айтып атат да. Качан кайсыл күнү азыр ушул жерде бир да эркек вот айтсаңар болот. Ал микрофонго сөзсөңөр, Бакыт мырза. Чыккан. Чыккам. Чыгып чай ичип келди. Чайга чыгып кайра сөзүн айткам өзүм. Басмырлап сүйлөгөн үчүн ушу силерге эркек мырзалар келбей аткандыр деген маанидечи. Именно үчөөбүздү кыздардын арасынан үчөөбүздү айтып атасыңар да. Ошол жерде жоопта сизге баш ие турган эркекке баш ийишибиз керекпи? Баш ие турган мырза болсо, мен сөзүм бүткөн жокмун. Анан бул жерде ар бир кыздын өзүнүн характери, өзүнүн мүнөзү, өзүнүн басып өткөн жолу бар да. Анан сиз бул жерде отуруп, силер эркектерге ушундай мамиле кылат экенсиңер, себеби дегенде мындай экенсиңер деген, биз именно на личности не переходим сейчас, Адилет мырза, а именно үчөөбүздүн ушул сапатыбызды айтып кетип атасыз да. А биздин жашоо турмушубузду, өзүбүздү кантип алып жүрүшүбүз, эркек мырзаны мен любойун, мен билбейм, мындай мен ушул жерде баардык катышуучуга тегиз эле мамиле кылам да. Эч качан эркек мырзаны басынтип сүйлөп, андан бийик өзүм койгон эмесмин. Эгерде ал адам өзү ошондой кабыл алса, ал өзүнүн понятиясы да. Мен мага эч кандай тиешем жок. Мен да кошумчалап кетсем, эмне Адилет мырза, өзүңүздү эмне экөөбүз эми контент менен иштеп атабыз да. Анан кийин барганда бир жерлерди шотун жаап коем да, унчукпай элечи. Эмне ошого өзүңүздү сөзүм өтпөй калды деп сезип атасыз. Мен сизди түшүнгөн жокмун. Азыр мен Чынарага жооп бере алайын, кайра келебиз, Давайте по счету я буду скажу, да? Кечиресиң, мен бияка жооп бере алайынчы, азыр унутуп калабыз, Бул жака жооп бере алайын, кечиресиңер. Азыр сиз ушул сөздөрдү айтканга чейин мен ошондой эле ойлочумун. Көрүп аткан эл дагы ошондой эле ойлочу. Сиздин баягы айтат го, коен тоого туарынтыр, тоонун андан кабары жок депчи. Азыркы могу камерага биз эфирде сүйлөп аткан сөзүбүзгө карап бизди эл тааныйт. Эркектер да ошентип тааныйт. Ошондой таанганбыз. Эгерде азыркы айткан сөзүңүз, мен эркекти өзүмөн бийик коем, мен бир эркекке дагы мынтип эметип көргөн эмесмин, басмырлапчы. Кандай кабыл алса ошонун маселеси деп атпайсызбы? Ооба, ошонун маселеси. Бул жагында талаш жок. Ал жагынан эгер чукуп алсам сизди кечирим сурайм. Экөөңөрдүн проблемаңар экенин сени Тилек сезбейт экен, Чынара. Эми Аселяга келсек, Ошол себептен оюңуз ушундай болуп калдыбы мага деп ойлонуп атам менчи. Жок, Мени басынтырды деген сыяктуу калып калдыңыз бойдо. Жок, мен сен тараптан эч кандай басмырлоону мен сезбейм. Анда үчөөң деп айттыңыз го. Үчөөбүздөн башка эч ким жок болуп атат азыр. Мен сенден мага карата сезбейм. Азыр могул жакта баардык участниктер менен, катышуучулар менен, эл менен болуп атат. Ошондой эле болуп атат да. Сен личный өзүбүздүн жеке жашообузга сен азыр кирип кеттиң да. Мен жеке жумуштарыбызды башканы мен талкуулагым келген эмес. Ал жакта мен сенден эч кандай басынып же ылдый сезбейм. Ооба, Асель экөөбүз иштешип атабыз. Асель кээ учурда шотту жабат, кээ учурда бөлүп жабабыз, кээ учурда мен жабам дегендей. Ал жактан сарсанаа болбосоң болот. Мен өзүмдүн планкамды, мен деңгээлимди билем.
анда кошпой айтышыңыз керек эле башында үчөөң деп. Андай бир суроо пайда болгондо кечиресиңер Аселя. Бул жерде бир аз ойлордун чаташуусу болуп кеткенин байкап атам да. Анткени айымдардын көпчүлүгү азыр сүйлөп ойлорун айтып аткан айымдардын көпчүлүгү баягы машинасы болсун, үйү болсун дегенден улам азыркы учурдагы жаштардын баары ушундай ойлонот деген дагы түшүнүп кетип атат да. Болгону жана биринчи бала төрөлгөндөн кийин дароо басып кетпейт дегенге окшош да. Кандайдыр бир жашка жеткенде басат, кандайдыр бир жашка жеткенде 6-7 жашында мектепке барат дегенге окшош эле. Мисалы, Чынара айым сизге суроо, мындай. Азыркы жашыңыз эмес, 20 жашыңызда турмушка чыкканда талаптарыңыз ушундай беле? 20 жашында мен уже төрөгөм да, балалуу болгом. Жок, ошол негизи үстүртөн алганда. Талап деген эмне? Турмуш деген кандай? Эч нерсени билбей, эч нерсеси жок адамга турмушка чыккан. Себеби оюңуз кандай болчу оюңуз? Чогуу бутка турабыз. Ооба, чогуу бутка турабыз. Сүй деген ушул экен деген. Азыр мисалы ушул суроону мына Аяна ошол сиздин 20 жашыңыздагы кезге келип калды. Азыр турмушка чыксаңыз мындай тактоо жүргүзгүң келип атат да. Азыр кыздардын баары эле ушинтип ойлойт деген ой жаралып калышы мүмкүн элде. Азыркы замандын кыздары дегенчи. Анткени мен сырттан да угуп калдым да. Азыркы замандын кыздарынын талаптары укмуш экен деген учурлар болуп калаттыр. Мына Аяна же болсо дагы ким 20 жаштын тегерегинде Медина, ушуларга да береличи. Сиздердин оюңуздар кандай? Макулсуздарбы чогуу мындай турмуш куруп бутка турганга? Же даярга баргыңыздар келеби? Мен башынан эле ушул сөздү айтам. Мага баланын байлыгы дагы эч нерсеси кереги жок. Мен өзүм ошо менен кошулуп, эч нерсеси жок жерге барып, мен ата-энеси менен жашайм деп атам. Ошонун ата-энеси берген советтер менен кошулуп, чогуу бутка туруп кеткенге менин колумдан келет да. Мен турмушка чыгып аткандан кийин же күйөөмдү же биротоло байытам, же биротоло жок. Ушул эле суроо Мединага азыр. Нет, просто мен өзүмө ишенем да, что ошончолук турмушка чыгып барып аткандан кийин у нас все получится. Анткени ишене турган жаштасыз да азыр. Ошо. Чынара айым, ошол учур келгенде, бул мисалы ушундай деңгээлге жеткенге да бир канча сабыр, бир канча сыноо, бир канча учурлар, ар кандай кыйынчылыктар баштан өтөт. Ошондон улам ушундай ойго келип такалып калган болушу мүмкүн да. Азыркы жаштардын ою деп эле баардыгы жалпылап атышат да. Сиздин оюңуз? Медина. Саламатсыздарбы? Менин оюм турмушка чыккандан кийин бирге көтөрүлүп, бирге бутка туруу негизи туура эле деп ойлойм. Мен ал нерсеге өзүм эч кандай каршылыгым жок. Эгерде жакшы көрүп, сезимдерим болуп атса, ал адам менен бирге башынан баштап туруу бул деле жакшы да. Анткени баягы ортоңордо көп сыноолор өтөт, көп кыйынчылыктар, көп жакшы нерселер дагы өтөт да. Ошол нерсенин баары тең баягы аягы түбү келип, бул таттуу нерсе болуп калат да. Араңардагы ишенич, араңардагы сезим, көп нерсеге жеткениң бул кийинки жашооңдо таттуу жакшы бир көз ирмемди калтырат го деп ойлойм да. Эми мынакей ушуну азыр мындай жыйынтыктап эмес, болжол менен эмне үчүн ушул суроолорду берип атам. Мисалы, азыр араларында Медина менен Аяна менен Чынара бегайлардын айтып атпайсыздарбы, ошолордун арасында жок дегенде 6 жаштан 10 жашка чейин айырма бар да. 10 жаш деген 10 жыл. 10 жылдык өмүрүң кетет да, мындай айткандачы. 1-класста азыр булардын талабы боюнча 1-класстагы бала менен 11-класстагы баланын мен ошол окууларды кайра окугум келбей жатат. Мен ошол класста кайра отургум келбей жатат. Мага желательно 11-класстагы бала келсе дегенге окшош талап болгон сатат да. Себеби мына азыр учурдун талабындагы мына азыркы эле заманда жашап аткан кыздар 20 жашында, себеби Чынара деле ошентип ойлончу, Бегай деле балким эгер 20 жаштагы болгондо азыркы Бегай өзүңүздөн уксак болобу? Ушундай талабыңыз болмокпу, болмок эмеспи? Кандай ойлойсуз? Мен 20 жашымда ойлочумун университетте бүтүп иштейм деп. Чынында мен күйөөгө тийгим келет, же үй бүлө кургум келет деп чынында ойлобочумун. Я всегда думала, окуумду бүтөм, жаштын тилеги деп коёбу, анан всегда я такай кийген жакшы көрчүмүн да, анан ойлочумун жумушка, офиске иштейм, анан всегда у меня сменная обувь будет деп. Анан ошо жумушта вот до сих пор есть, только на каблуках хожу. Может быть, ошондо мен туура эмес желание загадывать этип койгом. Ошондо отуруп бактымды тилесем, может быть, ошондо жаш кезимде тийип кетип, азыр турдал менен айтышып отурбайт болчумун бул жерде. Кошумча келиңиз. Эми Гүлназ айым баарыбыздын айта албай жаткан нерсебизди айтып кетти. Ушул кепти мындай чыгара албай атканбыз да туура жагынанчы. Ооба, мен да 20 жашымда тийгем да, 20 жашымда үйү жок, машинасы жок эле, ата-энеси менен чогуу жашаган бала менен турмушка чыгып, ошол менен турмуш куруп баягы
ар кандай ситуациялар болот экен, балалуу болосуң, баягы баланын тамагына жетпей калган, памперсине жетпей калган акчалар, күндөр болот да. Ошол нерселерден өткөндөн кийин айымдар ушундай эмеге чыгат экен да, мындай кийин баягы ошону өзү кылып алгандан кийин болот экен го ушул нерсени деп баягы планкасын өйдө коюп баштайт да. И ошол нерсени азыр түшүндүрүп Гүлназа айым айтып кетти баарыбызга. Негизи ошо биз уже 26 мына 30га жакындап калдык, 27ге чыгып калганда уже ошондо биздин оюбузга ушул нерсе келип атат. Болбосо биз деле 20 жашыбызда эч нерсеси жок, үйү жок, машинасы жок эле балага турмушка чыгып курганбыз да. Анан эми азыр биздин деле мынтип чоң планканы койгонубуз менен бирок чындыгында жакшы бала келип, сезимдер ачылып, чыныгы сезим боло турган болсо, анын машинасына дагы, үйүнө дагы эч ким карабайт. Бегайым да карабайт, Асель да карабайт, Чынара да карабайт. Жок, мен карайм. Мен байды күтөм. Всё. Жок, мисалы мындай го. Гүлназ айымдын сөзүндө туура да. Балким эми турмушка чыгып, бир турмуштан жаңылган айымдар ошентип ойлошу мүмкүн да. Бирок турмушка чыкпай эле бегайымдын жашына келип калгандар бар, 25-26 келип калгандар бар. Мисалы бизде тамаша катары айтып атат го, мен мисалы 18 жашымда күйөөмдүн сулуу болушун каалайт элем, анан крутой болушун каалайт элем, машинасы бар болушуна мага внимание берип турушун каалайт элем деп. Ошентип ал кыз 22-ге чыгат да. 22-ге чыккандан иштеген иши болсо, бизнеси болсо, баш жакшы десе дейт. Ал эми статистикада айтылат да, анан кийин ошол болсо 30га чыгат да. 30га чыккандан кийин айтат, бир жакшы эле бала болсо тийип кетет элем, главный баш десе, ичпесе, чекпесе, мага көңүл бурса. Негизи бегайымдын, эми бегайым ушул убакка чейин турмушка чыккан жок да, бирок бегайымдын талабы ошондой эле болуп атат. Мындай жеңил эле болуп атат да, мисалы, эптеп эле бирөө келсе, самокат болсо, 70 квадрат метр үйү болсо. Эми бегайымдын талабы башка болуп атат, бирок Аселдин талабы башка болуп атат. Аселдин талабы бегайымдыкынан да жогорураак болуп атат да. Бегайымдын талабы кадимкинде эле бардык мырзаларда бар нерсе эле болуп атат. Ошон үчүн бул айырмадагы эми баягы сиз балким бир турмуш көрүп анан ошол оюн өзгөрткөн айымдар үчүн айтып атсаңыз, мен турмушка чыкпай ушул жаш кичине возраст келип калган айымдарды айтып атам да. Ал деле мындай баягы мисалы мектепти бүтөбүз, жаш мына категория бөлө турган болсок, 16-17 жашыбызда мектепти бүтөбүз. Андан кийин 5 жыл университетте окуйбуз. Бардык эркектер болобу, айымдар болобу, универде бүткөндөн кийин эмне жөнүндө ойлонот? Турмуш, тиричилик, демек аң сезимиң өсөт да, демек эми окудум, буну бүттүм, эми тиричиликке аракет кылышым керек. Адамдын эң биринчи курсагы ток болуш керек, эң биринчи. Анан кийими бүтүн болуш керек. Ал муктаждык жабылгандан кийин анан үй алыш керек турбайбы, бир жашай турган жерим болуш керек экен. Ага жеткенден кийин жокса, мен элдин баары эле машина айдап жүрбөйбү, азыр эми кылып көрөйүнчү, балким болуп калат деп, бул баягы муктаждык да, адамдын жөн эле муктаждыгы. Ар бир адам мисалы эки тандоо турса, сен мондай жашам, Кудай тандоо берсе, сен үйү бар, машинасы бар жашоодо жашайсыңбы, же жок жашоодо жашайсыңбы десе, эркек болобу, мырза болобу, айым болобу, анын барчылыкты тандайт да, себеби Кудайдын казынасы баардыгыбызга тең жана баардыгыбызга кенен чачат дейт да, туурабы? Келиңиз. Мындай мен жаралды, сүткө күйгөн айранды үйлөп ичет да. Анан экинчи оюмду бүтүрө албай калдым. Мудрая женщина из своего мужчины сделает султаном и станет султаншей, а слабая женщина из своего мужа сделает рабом и станет рабыней дейт да. Ошо перспектива келе турган болсо, мисалы, 2 жыл кыйналып кой, бирок 2 жылдан сен миллионер болосуң дегенде, бирок сен 2 жыл кыйналбай эле колчу, бирок 2 жыл зарплатага иштер десең, 5 жыл, 10 жыл өтсөң да ошо зарплатада иштей бересиң да, к примеру. Ошон үчүн жана айткан сөздөрүм, будьте мудрее, женщина. Аялдардан эркектер эмнени требует этет? Сага чогуу жардам берди эмес, сен жөнөкөй эле мына поддержка. Ты сможешь, сен кыла аласың, сен бүгүн кылып келесиң, ийгиликке жетесиң деген эле поддержка керек. На самом деле эркектер ошондой го дейм, бардыгы элечи. Бактын сөзүндө да жан бар, туура. Мисалы, Бакыт айтты да, сени монтип колдоп турса, сен колуңан келет деп турса, монтип турса, действительно эркек мондай поддержка болуп, көтөрүлүп, ошол нерсени кылгысы келет депчи. Бул нерсени мисалы жашоодон деле байкадым, эме болот экен да. Например, кыз кишиге бир кичинекей бирдеме кылдың да, берсең ошол нерсеге аябай ыраазы болуп, прям ушундай ыраазычылыгын билдирсе, сен андан дагы бергиң келет экен да. Аябай ыраазычылыгын билдирип сүйүнүп турса, сен дагы көп бергиң келет, дагы сүйүнүп, сен мактап, сонун болду деп, жакты деп, улам ыраазычылыгын билдирип турса, сен огош бетер андан да чоң нерсе кылгың келип, дагы чоң нерсе, мисалы, үй курасыңбы, ал кыялдарын орундаткың келе берет экен да. Ошондуктан эркекке болгон эле кыздарда мондай ыраазычылык, сүйүнүп, сен кыйынсың, сен могу кылганың мага аябай жакты деп, ушинтип сүйүнүп эле эркекти колдоп турса эле, эркек анын баардыгын кылат да, андан да көп нерсени кылганга даяр да, чынындачы.
Буга деле айымдар кошулат болуш керек, э? Колдогонго. Кошулбайбы? Ооба, мырзалар көбүнчө айымдар тараптан деле вниманияны көбүрөөк күтүп атат окшойт да. Бирок азыр деле мисалы үйлөнбөй жүргөндөр сурайсың, эмне үйлөнбөй жүрөсүң десе, кыз жок дейт го. Не көбө тийбей жүрөсүң десе, нормальный бала жок дейт го. Анан бул себеби ошол баягы көптөгөн мырзалар мен деле досторум, инилерсин мына мээсине кирип калганда азыркы кыздар машинага карайт, азыркы кыздар байлыкка карайт. Анткени эми кыздар мен машинага карайм, байлыкка карайм деп жөн эле айтып кое берет да. Бирок кыздар өздөрү деле айтып атат, эгерде мен сезимим болсо, мен эчтекесине карабайм деп атат. Ошондуктан бул эфирди көрүп аткан бойдок мырзалар болсо дагы эң биринчи сиз кыздын жүрөгүн багындырсаңыз, сиздин эчтекеңизге карабай тиет. Бирок сиздин колуңуз кээ бир бай балдар бар, укмуш машиналары бар, укмуш үйлөрү бар, бирок кыздардын жүрөгүн багындыра албайт да. Ошон үчүн эң биринчи жүрөктү багындырыш керек да, мырзалар, жүрөктү. Анан жүрөктү багындырсаңар, маңдайыңарга акылдуу аял туш келсе, ошол силерди миллионер кылат да. Бирок ар бир мырзанын өзүнөн дагы ал мисалы кээ бир мырзалар түшкү 12-1 чейин уктайт, кээ бир мырзалар таңкы 6-да туруп иштейт да. Ошол сыяктуу эмгектенген мырзалар болсо, албетте эмгектенип аткан мырзаны аял да колдойт да. Бир тарап, ооба, бир тараптуу эле эмес, сөзсүз түрдө мамиле дегенде бул эки тараптын мамилеси, ортодогу ынтымак, сезим, сүйүү, колдоо баардыгы ушунун ичинде жатат. Канчалык аракет кылсаң дагы, эгер ортодо ынтымак болбосо, анда дагы бир майнап чыгып, бир жакшы нерсе, ийгилик жаралышы мүмкүн эмес. Же болсо тескеринче, канчалык ынтымактуу болуп, бирок аракетиң жок болсо болбой калышы мүмкүн. Баардыгы мындай бир алаканга, бир уучка келип чогулуп калат да. Ошону сөзсүз түрдө баардык тараптан ар тараптуу аракет кылса, сөзсүз баягы Кудай берерин унутпасын деп коет го. Сөзсүз Кудайдын ырыскысы баарыбызга тең, тегиз деп ойлойм да. Ооба. Негизи эми буюрса убакыттын өтүшү менен балким 5-10 жыл болобу, ар бирибиздин өзүбүздүн турмушубуз бар, 5 жылдан 10 жылдан кийин жолугабыз. Бирок эми баарыбызга эле бирдей ырыскы бере бербейт да. Баардык адам зат эле бай болуп жашай бербейт экен да. Ошондуктан эң жакшы нерсе бул барга шүгүр кылуу, жокко каниет кылуу да ошо. Ошондуктан ушул эки нерсени эле алсак анда биз бактылуу экенбиз да. Туура эми байлык, бактылуулук байлыкта эмес, бирок ошол байлыктагы бактылуу болгонго жардам берет да. Ошол өзгөчө курал катары, ошол акчалар курал катары, адамга инструмент катары көп жумушту бүтүргөнгө жардам берет. Ошондуктан биз мырзалар намыстанбай, көбүрөөк акча тапканга аракет кылалы. Бул темага болду окшойт, кенен кайрылганыбыздын себеби бул элек Канат мырза. Өзүңүз баштадыңыз эми аягына чейин да. Болду. Себеби баягы буга чейинки берүүлөрдө да кенен айтып жүрбөймүнбү? Мен баягы эл кыдырып көп жүргөн үчүн, баягы жакшылыктарда жүргөн үчүн сөзсүз түрдө ар бир барган жерде 2-3 апалар же болсо аталар дагы өздөрүнүн оюн келип айтып атышат да. Баягы туура кабыл алгандар бар, анан көбүнчөсү баягы жогоруда айткандай азыркы кыздардын ой жүгүртүүсү башкача, мындай талаптары башкача деген сыяктуу. Ошон үчүн бул темага кенен кайрылып, эмне үчүн ошондой суроо талаптар чыгып атат, эмне үчүн ушундай темалар кенен козголуп атканын кенен түшүндүрүп кеткениңиз туура болду, жакшы болду. Өтө сонун бул нерсени көп көрүүчүлөрүбүз да күтүп аткан, эмнеге силер ушундай темалар козголбойт депчи. Ошондуктан биз бүгүн болушунча козгогонго аракет кылдык. Анан мисалы бир эле суроону берели да. Мадина, сиз ушул убакка чейин Адилет мырза жүрөгүңүз ачылчу Адилет мырзадан сурадыңызбы? Үйүң барбы, машинаң барбы, канча акча табасың деп? Жок, мырда жолу сурабайм. Сезим болсо эч бир кыз сурабайт, урматтуу мырзалар. Ошондуктан биринчи жүрөгүн багындырганга аракет кылсак, ал эми сүйүүнүн көз сокур деп тийип кетишет. Тамаша, келиңиздер ортого. Ортого келип берели, ушунча сөз козголуп, кол чабып коелу. Акыркы Адилет мырзанын жандуу ырдап, элдин жүрөгүнөн орун алып жата калса, Мадинанын жүрөгү да башкача согуп, Мадинанын жүрөгүнө кошулуп, Гүлназ айымдын жүрөгү да башкача согуп турду да. Сөзсүз түрдө. Кыз жигит өткөндөн кийин кандай колдоолор болду сиздерде? Үй бүлөлүк тараптардан. Үй бүлөлүк тараптан жекече сүйлөшө элекпиз. Бирок менин үйүмдөгүлөр уже баягы туугандардын группасы бар го. Ошол жакта уже тойго даярданып атышат. Баракелде. Ушинтип эле кубанычыңыздарчы. Бул баягы бир жагынан тамаша иретинде. Анан ой эфирге барат экенбиз, анан мен чапан кийип алайын, анан сен бар, мен бар болупчу тамаша иретинде сүйлөшүп атышат. Ошол жагынан алып караганда аларга жагып атат.
Мадина тарапта дагы ушундай эле көрүнүш болуп атат окшойт. Угалы анда. Мадина? Ооба, менин ата энемдер, туугандарым көрүшүп абдан кубанып жатышат. Кайра эфирди көрүп атабыз деп эле өздөрүнчө бактылуу. Өткөндө Адилет мырза айткандай, ойлоп калдым, башка жака барып эле өзү эле экөөсүнүн тоюбузду тойлоп атышат окшойт депчи. Ушундай жакшы кубанычтар болуп жатат. Эң сонун. Демек, ошондо биз тамаша деп чынбы? Демек, буюрса тойго акырындап даярданып атасыздарбы? Нез ата энелер жолуктурайын деген ой барбы? Ой бар. Буюрса ошол тойго карап жылып баратабыз. Акырындан бирок улам муктаждык болгондо чечиле турган нерсе келгенде чечип баратабыз. Ал ортодо биздин дагы пикирлерден бир аз келишпей кеткен жерлери болуп атат. Бирок аны чечип коюп атасыздар. Чечкенге аракет кылып атабыз. Баягы мамиленин үстүнөн үште деген да ушул окшойт. Ошондой. Башка жагынан ооба, тойго акырын жылып баратабыз. Мадина, кошумча бар? Негизи ошо өткөндө аябай сүйүнүп, бардык нерсеге каниет кылып жатканымды элдер түшүнүп алышыптыр да. Мадинада аябай сезим көп, Мадина ашык болуп калыптыр депчи. Ооба, сезимдер бар, мен ал нерседен танбайм. Бирок Адилет мырза экөөбүздүн тең сезимдерибиз бирдей деңгээлде деп айтмакмын. Эркек мырза дайым алдыга кадам салган сайын аркасынан сен ээрчий басат экенсиң да. Эгер эркек мырза жок, токтотом, мен болбойт дей турган болсо, ошол жактан эле токтоп болбой калмак да. Менин өткөндөгү сүйүнгөн нерсем негизи эле мен өзү табиятымдан бардык нерсеге ыраазычылык билдиргенди билем да. Анан дин боюнча, мисалы, ооба, ислам дининдебиз, бардыгыбыз Аллахка неме кылабыз, ошол каниет кылып атканда чын жүрөктөн ыраазычылык билдириш үчүн жүрөктү ачыш керек да. Жүрөктү ачып, анан бардык нерсени, эмоцияны көрсөтө билиш керек, ошончо ыраазычылык болуп аткандычы. Мен ошол жактан Адилет мырзанын үнүнө, ушунчалык талантына, бардык нерсеге суктанып, ушу Аллахымдын үмөтү мага ушул нерсени Аллах жеткизгиси келип атат, бирок ушу себепкер кылып Адилет мырза аркылуу жеткиси келип атат деп аябай сүйүнүп турган болчумун да. Анан сүйүнүчтү ушундай көзүң карап калыптыр, уйгактай жабышып калыптыр, ушундай экен деген сөздөрдү комментарийлерди окудум. Окуп аябай элдер менин ичи койнума кирип чыккандай сүйлөйсүңөр го деп таң бердим да. Ошондуктан Адилет мырзага да кайрылмакмын. Сизде сезимдериңиз барбы, жокпу, эле алдында мындай таңуулап кетпесеңиз болбой калды да. Туура. Сиздин сезимиңиз канан коргонот, Мадина. Ооба, кечиресиз. Негизи эле мен Адилет мырзанын сезимдерин иш жүзүндө көргөндүктөн мен буга маани берчү эмесмин. Суроо деле салган эмессиз. Бир да жолу ушундай ортобузда тема козголгон эмес. Өткөндө ушунун айынан келишпестиктер келип, даже экөөбүз токтотконго чейин бардык окшойт койгула. Антпегиле. Кызыл чийинге барып анан кайра тарттык койдук. Адилет мырза жооп берип койсунбу? Элдин астында арызданып алайын дептир да. Баягы комментарийлерди мен көп окубайм да, чындыгындачы. Анан кээ бирлерин көрүп калам, анан Мадинада айтып калат, ушундай сөз болуп атат деп. Чын эле Мадина сүйүп калып, жактырып калып, анан Адилет жактырбай атат дегендей пикир бар экен да. Ошондой маанай бар экен. Жок, андай эмес. Мадинанын мага болгон сезими кандай болсо, меники дагы андан эки эсе. Балким мен ооба сыртыман сыртыман баягы бетим менен көргөз албашым мүмкүн да. Бетим бир бетон болушу мүмкүн, ооба. Бирок мен ичимде кандай эзилип атам, ичимде кандай жылдыздар жанып атат, ал нерсени Мадина сезип атат. Негизи Адилет мырзаныкы туура эле да. Мырза эч качан мен сени сүйөм деп мырза эч качан айтпаш керек. Мырза иш менен далилдеш керек. Бул нерсе сүйүнсөңүз болот, Мадина. Анткени чыныгы сүйүү ушундай болот да. Канат мырза, мен ал нерсеге ыраазы болом действительно. Ошолго чейин Адилет мырзадан иш жүзүндө болуп атса, мен айым катары эмоция берип жаттым. Мына ушуну мен айтам да, аял менен эркектин ортосундагы баланс деп. Эч качан мен өзүмдү депрессивныямын, же сөзгө көтөрө албайм, же тарынчакмын деп айткан эмесмин. Болгону гана болуп жаткан жагдайга жооп бербесем, элдер бул жооп бербеди, демек макул болгону деп эле өздөрүнүн оюн таңуулай берет. Ооба, бирок сиз дагы бир нерсени оюңузга билип алыңыз. Сиз жооп бергенге милдеттүү эмессиз да. Сиз ар бир сөзгө жооп бергенге милдеттүү эмессиз. Ошондуктан сиз кандай болсоңуз, Адилет мырза кандай болсо ошону кабыл алыңыз.
кыскасы баягы кыргыздарга чың чычалайт депчи. Сиз канчалык айткан сайын чычалаганга кире берет да ошол нерсе. Ошол эле учурда сиздер үчүн жазылган ошо пикирлердин арасында аябай көпчүлүк пайызы өтө жакшы болгондо дагы мындай жуп катарыдан сырткары да мындай кыргызда дагы ушундай баягы кыргыз тилин таптап сүйлөгөн жакшы жаштар бар экен деген да жакшы пикирлерди угуп да окуп да жатабыз. Андыктан жакшы учурларга, жакшы жагдайларга көбүрөөк көңүл бөлүп, жакшылардан көбүрөөк таасир берели. Ал эми сиздердин мамилеңиздер болсо өзүңүздөр айткандай баланс анан көпчүлүккө үлгү боло тургандай жакшы жакка дагы уланышына биз ниеттебиз. Ушундай болсун дейбиз. Өкөр мамиленин үстүндө иштеп атканда кайсы сабактарга биригерге алдыңар? Кайсын кылбаш керек экен ошону айтып кетесиңерби? Может башкаларга дагы сабак болуп калат, үлгү болуп калат. Ички ашканаңарды бир аз чекесин ачып коесуңарбы дейт. Ооба. Мен эң чоң сабак алдым. Биринчи эле экөөбүздө пикир келишпестик болгондо тааныштыкты токтотобуз деген сөздү мен айткам да. Анан жаман катын кетем деп коркутат болгондо өлө жаман болот экен да. Ошол нерсени айтпаш керек экен. Эч качан тааныштыкты да токтотом деп айтып алып, анан эгер ооба деп сала турган болсо, ошондо Адилет мырзанын сабырына рахмат. Чындап, эгер ооба токтотобуз дегенде мен дагы артка сөзүмдү ала албайт болчумун. Ошентип токтоп калмак да эртеси күнү элечи. Ошондон кийин эч качан кандай көйгөй болбосун милдет кылбайм деп чечтим. Вот ошондой сабак болду. Чоң рахмат. Туура. Мен чыгарган чечимим сабагым болсо дагы көбүрөөк ойлонушкум керек экен деймби. Бирок кээ бир учурдачы баягы тырмакчанын ичинде акылдуу дей беришет го. Мен бирок акылдуу эмесмин да. Мен Мадинада айтам да, менчи тупоймун депчи. Мен көпчүлүк учурда мындай ооба эмоция менен болушу мүмкүн, башка менен болушу мүмкүн. Бирдекени тез чечим чыгарып алат экенмин да. Мен аны буга чейин байкачу эмесмин. Балким кыз жигит мамилесинде ушундай болуп атабы? Көп практика болбогонгочу. Экөөбүздүн ортобузда мен батыраак мындай чечим чыгарып, ошол нерсеге кирип алыптырмын да. Мен азыр ойлоп атам, бир аз тизгинди тартып, так деп анан чечим чыгарып атам азыр. Ушуна шашып чечим чыгардым дегенде эмнени көпчүлүк азыр баягы кыз жигитке эртерээк өтүп кеткен окшойбуз дегендей кылып кабыл алышы мүмкүн да. Эмнени айткыңыз келди? Кайсыл учурда ошондой байкап атасыз? Туура эмес жакка кабыл алышы мүмкүн да. Бул кыз жигит маселесине тиешеси жок мунун. Бул экөөбүздүн жеке пикирлерибиз. Бир маселеге экөөбүз 1/9 1/6 болуп карайт да. Ошол маселе анын баарын айтпай эле коелук, айтсак өтө ысык келип кетет. Ошого кыз жигит маселеси эмес. Ал жагы учурунда болгон, абдан туура да болгон ал чечимим менин. Азыр айтып аткан той маселеси дагы буга тиешеси жок. Ушуну тактаганыңыз жакшы. Ооба. Ал нерсе жеке майда чүйдө нерселер. Ооба. Өз алдынча ушинтип ойлоп калды да, или мондай кылып чечип койсок болмок экен деген сыяктуу пикирлер болуп калаттыр да. Рахмат, тактап кеткениңизге. Нурзада? Бир жума аралыгында канча жолу жолуктуңар, каяка бардыңар? Видеоңуздар барбы? Учурдан пайдаланып мен Мадинага өзүнө дагы рахмат деп көп айтчу болдум да. Азыр да айтам, Мадина сага рахмат. Биз эфир үчүн жолугушубуз керек, видео тартышыбыз керек деген жокпуз да. Кечирип коюңуздар, айтып алдым. Биздин мамиле узак мөөнөттө карап атабыз. Биз өзүбүздүн Мадинанын шартына, менин шартыма бири-бирибизге аябай кирип атабыз да. Мадина ошол учурда дагы сен минтпей атасың, тинтпей атасың деген талаптары дагы боло элек. Байкаса болот, бирок менин шартыма аябай көнүп атат. Азыркы учурда менде жумушта башка жакта мындай чыңалган абал болуп турат. Ошону түшүнүү менен карап, түшүнүп атканы, мени колдоп атканы, менин азыркы айтып аткан той, кыз жигит сезим маселесине аябай чоң таасирин берип атат. Менин Мадинага болгон сыйымды, оюмду түз жакка буруп, бекемдеп чыңап атат. Бул жагынан жуманын ичинде канча жолу жолуктук? Бир жолу жолуктукпу? Бир жолу жолуктук. Анда дагы пландап барып жолугушубуз керек деп жолуккан жокпуз. Мен жумушум менен, Мадина жумушу менен жүрүп, 2 жолу жолуктурбуз, Көчө өткөндөгү. 2 жолу жолуктурбуз. Ошол жолукканыбызга ыраазыбыз. Экөөбүз жолукканда видео тартышты унутуп калып атабыз. Чын. Сүйлөшүп, сейилдеп жүрүп, башка болуп атат. Мен негизи акылдуу болуп көрүнгүм келбейт, чындап элечи, бирок
ушул жактан сөз кезеги келип калды. Айтмакчымын да, Адилет мырза келечекке алдына коюп, аябай ойлонуп, иштерди кылып атат, пландарды коюп атат да. Пландарды ошонун баарын коюп атса, мен көрүп туруп, сен мени чайга чакырбай атасың, сен мени могул кымбат ресторанга алып барбай атасың. Ал мен үчүн бир күндүк жер калды. Адилет мырза бул тигил жакка отуруп, күн дебей, түн дебей экөөбүздүн келечегибизге көпүрө куруп атат да. Ошондуктан мен жумушун түшүнө албайт экенмин, чын айтканда жумушу өтө орчундуу жумуш болгондуктан, жок дегенде ушундай колдоо болсун деп, өзүмдүн иштеримди бүтүрүп, өзүм менен алек болуп жүрөм да азыр. Биз бул өкөнү бир гана жакшы жаңылык күтүп эле тойго эртерээк даярдансын деп эле биз кеңешибизди айтат окшойбуз. Ооба, ушундай жакшы жактан көз тийбесин, бирок баягы өздөрүнүн үстүртөн ичин айтпаса да, үстүртөн өздөрүнүн алган баягы сабактарды, анан мамиленин үстүндө иштеп жаткандарды жана сиздердин экөөңүздөрдүн тең айткан сөзүңүздөр бизди көрүп жаткан, же болбосо биздин катышуучулардын арасынан дагы ар бирибиз өзүбүзгө ылайыктуу сабактарды алганга аракет кылабыз, пайдалуу болду деп ойлойм. Андыктан ушул үлгүлүү жүп болгонуңуздарды узагынан берсин дейли. Анан бир гана кыз жигит катары эмес, Кудай насип кылган болсо, алдыңкы күндөрү жубайы жолдошу деп бир үлгүлүү үй бүлө болуп айланууңуздарга жараткан насип кылган болсун. Адилет мырза, тойго эртелейбиз анда. Жүрөктөр ачылса, сезимдер ачылса, калганын жакшы жашоо бере көр деп туруп эле кадам таштап туруп. Ооба, буйруганы. Буйрусуң. Балким деген сөздү айтпай турган болуп калыптыр. Байкадыңыздарбы? Ушул сөзүм үчүн мени аябай көп урушту. Жолдон жолугуп калып эле апалар урушат. Ай балам, балким дебе. Өткөндө да ким бирөө урушпатты? Бир байке да урушту. Сен жакшы эле жигиткенсиң, ушундай съемка алып жүрөбүз да. Анан бирок балким деген сөзүң жакпай калды, ошо балким дебечи дейт да. Балким деген сиздин оюңуз боюнча буйурса деген сөздүн ордуна колдонот окшойсуз эле. Андан бери буйурса деп калыпсыз, э? Жок эми. Буларга аябай болуштуңуз да. Жок. Мисалы деген үйлөнөм деген сөз болуш керек да деп эле акты бербейсизби? Жок, мен булардын мындай кандайдыр бир деңгээлде ой жүгүртүүсүн айтып атканда мен болжомолдуу түрдө ушундай болуп жыйынтыкталат десем, ошондой болуп жыйынтыкталып калат да. Ошондон улам баягы айтып аткан кезде кайсыл ойду айтайын деп атып, анан кайсыл жака бурулуп кеткенин аңдап калып атам да. Ошон үчүн айтып коюп атам. Туура элеби, Адилет мырза? Туура эле Таасын байкадыңыз. Сонун бир эринбей сүйлөшчү кездер да. Билесизби эмнеге? Шашпай. Анткени мен бул жупту атам менен апама бир тарабын окшоштуруп атам. Экөө тең кыргыз тил адабиятчы мугалимдер. Анан келгенде эле, эң алгачкы келгенде суроо бер дегенде эсиңиздеби? Биздин Мадина чаарман ичиндеги каармандарга салыштырып суроо берген да. Мен атам дагы апамды мындай тең туштарынан эмес, чаарман ичиндеги каармандардан кызганчу да. Ошондой жагдай болду бизде дагычы. Экөөбүз баягы Айтматовдун Жамилясын улантып сүйлөшөлү деп бияктан Наргиза айымыбызга жакпай сырттан сүйлөшкүлөчү дегенден кийин макул деп сырттан сүйлөштүк ал теманы. Анан сүйлөшүп атабыз, анан мен Жамиля жөнүндө аябай ашыкча сүйлөбөйдүмбү, же кандай сүрөттөп берип койгонбу? Бул Жамилядан кызганып атпайбы? Ошондой да болот экен. Технопарктан кызганат, кечкиле ошол жакта отура берет экенсиз. Ошондой ар бир кылыгы, ар бир сөзү, мамилеси керемет. Баракелде, ушундай бири-бириңиздерге жарашкан, көп жарашкан жаштар болуп жүрөрүңүздөр. Туура Барбек ай? Адилет молодец, прям оңол баштапсың, балким деген сөзүмүңдү айтпай, молодец. Турдабы? Мен бир нерсе кылып чыгып кетейинчи. Адилет мырзанын бир жакшы сапаттарын өзүм алганга аракет кылдым. Аябай Адилет мырза экөөбүз көл жергесинде 2 күн чогуу жүрдүк. Жакшы сапаттары бош убактысында телефондон жанагы интернеттен, ютубтан бир нерселерди көрөбүз го. Өзүнө керектүү жана кыргыз нукура нерселерди угат экен, көрөт экен. Анан анысы аз келгенсип 1 минутта болсо дагы китепти ача калып китепти окуйт экен да. Мен болсо турай уктап жатам, Адилет мырза ошол жерден китеп окуй калып, аябай жакшы сапаттары бар экен. Өзүн кыргызча алып жүрөт, баягы иш чаралардын ичинде дагы өзүн элди укканды билет, биринчи угат, андан кийин анан жооп берет. Ошол нерсени негизи ар бирөөбүз алышыбыз керек экен, Адилет мырза. Силерге суроо болчу. Китептин кайсы персонаждарын окшоштурасыңар, анан кайсы китептен ал? Бири-биринби? Ооба. Сен эле бакытка кечкеле ответ берип атасың. Жанында отуруп, кел микрофон, бер микрофонду деп эле эмне жанында талапкер отурат, сыйлап койсоң, сен дагы Болот мырза кеч чайга чыктың эле, же дагы эле сезимиң барбы?
Наргиза, сен кымчылбай эле койчу, микрофон керек болду, сурадым. Микрофон именно Бакыттын колунда экен. Если сенин колуңда болсо, сенден сурайт болчумун. Мен ортого кыпчылгандай, силердин ортоңордун да сүйүүңөргө мындай кыпчылганда эмесмин, просто бул жакта көргөнүмдү айттым да. Бакыт мырза дагы мындай эркек катарында сен сыйлап, сага мындай атаандашкан жок да. Макул Асель сүйлөйт, ушундай характер бар, ооба деле чыдап эле отур да. А бул жакта отурган Сымбат айым жаман болуп кетти да. Мен ортосунда мешать этип элем, может дагы деле бирине болгон эме сүйүүсү бар, сезими өчөлекпи деп мындай жаман болуп кетти да. Сымбат айым жаман болуп атасызбы? Сиз от. Мен суроо берип атам. Спрашиваю его, да? Рил, Мен өзүм деле сурашты билем. Сымбат айым жаман болуп атасызбы? Баары жакшы эле, просто силердин ортоңордо сүйлөшүлбөгөн сөз калган окшойт. Кичине сүйлөшүп келбейсиңерби чоң? Силердин мээңер жайындабы? Мен азыр талапкерим бар. Типа талапкер эмес, чайлашкан менин болотум бар. Болот мен отурам. Сен түшүнүп атасың, сөзүн көрүп Наргиза, бул жерде ар ким өзүнүн оюн айтып атат. Ар ким өзүнүн оюн айтып атат. Мен деле оюмду айтып атам бул жерде. Микрофон ошо Бакыттын колунда экен, сурадым. Буда турган эмне бар экен? Сен астында деле микрофон турганда деле кыргызча сүйлө, минт деп сен эмнеге указывать этесиң? Орусча сүйлөсө кыргызча сүйлө деп айтамбы? Өзү билет да кандай сүйлөштү. Мен түшүнбөгөндөн сурайынбы? Кыргызча айт деп. Сен түшүнбөсөң айтасың, сен өзүң проблемаң. Ооба, менин проблемам, бирок бул долбоор кыргызча болгондо кыргызча сүйлөш керек. Бул орусчаны айтат экен да көбүнчө пословицаларды. Кыргыз мектепти бүткөн, ал билет кыргызча. Менден жакшы билет орусча сүйлөө, кыргызча сүйлөө эмес. Ана эмне сүйлөгөнү келгенде орусча кымчылып өрөт. Ошо коса көзлөрүң менен карап атасың Сымбат айымды. Мен эч кимди карабай элемин. Байкап атам го, карап эле атасың. Мисалы биз Бакыт мырзаны угалычы, Бакыт мырзаны. Бакыт мырза, сиз Сымбат айымга да чында ыңгайсыздык жаратып атат да, чындап. Сиздин талапкериңиз келгенден бери Асель экөөңүздүн ортоңузда бир нерсе бүтпөй аткан сыяктуу, туурабы? Баарыбызга ушундай сезилип атабы? Ошон үчүн бүгүн кандай кылып бир жоон, так жоон айтып коюңуздар. Так жоон айтайынчы, мен экинчи, үчүнчү жолугуша чыкканда эле мен негизи Асель айым менен бүтүрөйүн дегем. Муну көчөгүндө эле мурда күн бир жума мурун эле мамамды көрүп, биринчи жолу көрсөткөндө айтты, балам сен мурда эле бүтүрөйүн деп унчукпай калып турбайсың дейт. Просто кимди чайлашуу, сыйлашуунун үстүндө жүрүп, биз Асель айым менен мен унчуккан эмесмин, бирок ошол кез келип калды, эми айта тургангачы, Сымбат, не переживай, пожалуйста. Эң башында айтканда эле Асель экөөбүздүн ортобузда бир жаздык, анан бир чыкканда койгучу эле бар болчу. Изначально айтып келаткам. Мен просто Аселди туура түшүнө аламбы, кийин түшүнүп кетем. Для меня это было интересно. Жеке мен өзүм интересим болчу. Асель менен болгон ушундай мамиле биринчи болгондуктан мен ушул мамилеге кандай туруштук бере алам деген ойлор болгондуктан эчтеке мындай сезимдер жок. Бирок Асель сен жактан болуп аткан нерсе азыр Сымбат экөөбүздөн кичине мондай барьер кылсам, шлагбаум кылсам да, самый известный шлагбаум. Мен ушу микрофонду сураган эмне, бул өзүн ыңгайсыз сезди, ошол элеби? Мен микрофонду сурасам эле ушундай болуп калат. Бирок биз Бакыт мырзадан эч кандай Асель тарапка болгон мындай сөздү бөлүүнү көргөн жокпуз, Сымбат. Кыжалатчылык жок да бул жерде. Ооба, балким Аселден болгондур, бирок Бакыт мырзадан биз көргөн жокпуз. Мен эмес, баары эле айтып атат да бул жерденчи. Менин сөзүм ошол кошулот. Ошон үчүн сиз такыр кыжалат болбоңуз, Бакыт азыр сиз менен. Мен такыр кыжалат болгон жокмун, бирок экөөнүн сүйлөшкөн сөзү бар окшойт да. Ошону сүйлөшүп алса жакшы болот эле да. Анткени мисалы үчүн Бакыт мырза да болбосо, может быть, Асель айым бирдемке айта элек сөздөрү бар. Айтып бүтө албай калганбы? Барбы сөзүңүз айтып бүтө элек сөзүңүз? Урушкусу келсе дагы барып урушуп келбейби, бир отоло мени ортого кошпой. Ото мен дагы чын эле мындай негатив сезип эле жүрөм да, каждый день бияка келгенде, ары бери басып жүргөндө мен негативти сезип жүрөм. Силерге каратабы? Мен силер менен сүйлөшпөйм го. Такыр мамилебиз жок го биз. Жок, балким эфирлерди түрдүрүп көрсөңүз, Асель өзүңүз көрөсүз да, эмне деп айткандарыңыздычы. Ооба, балким эфирде ошол эми биз көргөнүбүздү айтып атабыз да. Биз болгон Бакыт менен отношения үстүндө иштегенбиз, бирок болгон эмес. Сөзүңүздөр жокпу? Ооба, сөзүбүз жок. Ооба, жок, болду уже. Сөзүм болсо, мен бетке айткан кызмын. Ошол моментте Бакытты кармайт элем да, отур мынакка, менде сөзүм бар деп айтмакмын. Мен бетке айтып жүргөн кызмын. Мен бир нерсе бар деп ойлобогула. Мен ошол моментте кармап, чайды токтотпойт болчумун, бир нерсе бар болсо. Ушул жерден токтотосуңар деген үмүттөмүн. Эч нерсе жок. Бул жерде микрофон жөнүндө чырчып кетпедиби? Как раз турдалы суроо берип атканда бир микрофон Бакытта экен. Анан мен Бакытка, мен бул мырза да, Бакыт микрофонду берсең мен жооп берип коеюн десем,
бул дагы тырыш болду. Жок, отак. Болгон Асель жакыныраак отурганда Мен сурадым. микрофонду берип кой деп сурагандан эми Наргизе эжебиз байкоочу да. Бир башкача нерсени байкап койгон окшойт. Жок, Наргизанын айтканы туп-туура. Алда туура, бирок алда туура анан ага чейинки санаган билет экенсиз. микрофон менен болгон окуя ал акыркысы болду. Ага чейин өзүңүзгө да байкалбай калышы мүмкүн мындай. Башка мырзалар кандай тике карап мындай кыл, андай кыл деп сүйлөбөйсүз да. Мындай оюңузду айтышы мүмкүн, бирок мындай приказной тон деп коебуз го, баягы буйрук бермейчи. Өзүңүз байкабай калышыңыз мүмкүн, бирок мен деле бул жакта бир эми 5-6 деп айтпайм, бирок жок дегенде бир 2-3 жолу байкадым. Мындай ошондой. Бакыт мырза, жөн жерден күнөөлүү болбосун. Жөн жерден күнөөлөбөйбүз. Жөн жерден урушпайбыз, жөн жерден таарынбайбыз, Экөөңүздөргө көз тийбесин, кол чаап коюп. Улан төрөсү ошол бойдо. Асел сиз дагы Бакыт мырзага жөнүндө көрөк тийишпейсиз. Мына Чайлашканым бар, талап керимдейм. Экөөңүздөрдүн мамиле кандай уланып атат? Сон. Жок, бир күн аралыгында кандай болду? Болот мырза, мисалы Асел айымдын кыялын билесиз, ачык айым экенин билесиз, ошол нерселер жагып атабы сизге? Саламатсыздарбы? Негизи мен көптөн бери мындай байкап жүргөм да. Характер эмелерин чындан мага негизи ушундай кыздар жагат да, более не скучная, боевая с характером жагат да. Вот мен өзүм негизи эмемин да, кандай десем, жоош адаммын да негизи. Ошондой мага ошондой кыз керек да, негизи да, боевая. Мамилебиз негизи жакшы болуп атат, ойлорубуз туура келип атат да азыр. Азырынча. Да. Аябай оор басырктуу мырза экен. Мисалы мен аябай көп сүйлөйм, болсо деп отуруп. Жаман мындай ойлонуп сүйлөйт экен да, мындай 10 келди 15 келди сүйлөбөйт экен, ошону. Жет өлчөп бергесем да. Да, ошондой экен. Сизге дагы жагып атат. Демек уланып жатат, Кудай буйрса да уланып жатат. Жакшы. Буйрса. Адилет мырза менен Мадинага болгон суроолоруңуздар болдубу, жокпу? Бакыттын суроосу бар болчу. Бакыттын. Мен ошого жооп берейин деп турам. Жана берген окуган чыгармалардын китептерден кайсыл персонажга салыштырасыңар депчи. Өлө мындай бир чыгарманы айтпай эле коеюн, жөнөкөй эле бир түрк жазуучунун кичинекей аңгемесин окуп калдым. Ал жакта бир атасы болот экен, анан баласы, апасы жок экен да. Баласы аябай жашоосунда чөгүп кетиптир. Эртең менен турбайт экен, сабагын окубайт, жумуш кылбайт, жөн эле депрессияда жатып, ушундай экен да. Анан атасы карап ойлонот экен, эмне кылсам жардам бере албайт экен такырчы. Анан бир күн эле баласы эртең менен туруп эле жуунуп баштайт экен да. Экинчи күн, үчүнчү күн ошентип бир жумадан кийин туруп спорт кылып, сабагына көңүл буруп, жасанып, кийимдерин үтүктөп, жууп ушинтип баштайт экен да. Анан бир күнү караса баласы аябай өнүгүп жакшы болуп кетиптир да. Атасына келип айтат экен, ата мен бүгүн жолугушууга баргантам бир кыз менен дейт экен да. Деп кетет экен жолугушуугачы. Анан атасы телефон чалып айтат экен, чоң кыз, менин уулум кетти деп. Дегенде атасы баласына такыр жардам бере албайт, анан бир кыз менен тааныштырып баланы, ал кыз аркылуу баласын оңдоп алган экен да. Ошол сыңары бул жакта эми баягы түзмө-түз салыштыруу деле жок. Бирок мен үчүн мен баягы жаткан бала болсом, баягы кыз мага Мадина болуп атат азыр. Ай, баракелде. Анда кол чабуулар менен орындуктан орун алып бериңиздер. Көз тийбесин сиздерге. Аяна, анан эмне ушу бир жарым саат болду, бир суроо камдаган ошоюнча. Бир күн ичинде Турдалы байке кандай аракет көргөнсүз? Аябай айтты эле го, мен баары бир аракет. Турдалы дейсиңби? Турдалын кошпо, болот тарынат. Эми Турдалы байкенин сөзү да, эркек айтты го, эркек кылыш керек. Эсимен чыгып калыптыр. Бул эч нерсе кылган жок. Жок, чын эле да, чын эле эсимен чыгып калыптыр. Турдалы эч нерсе болбады. Турдалы байке, сиз аракет кылам деп едиңиз беле, сиздин аракетиңиз бүт эле бүтүп калабы? Негизи бир күнүн ичинде баягы Болот мырза менен биринчи айга чыгып аткандан кийин ал нерсеге бир аз аралашкым келген жок. Анткени эркектик неме менен бир аз кармап турам. Убактысы бар го деп ойлойм ошол нерсеге. Мен бага кызык болот, Турдалымызда кантип аракет кылат депчи. Экөө сүйлөшүп атса, аңдып капшыкайгы. Кошой калганда барар. Ошондо получается биринчи чайга чыкканда мешать эткенге болбойт, андан кийин уже экөө жакшы сүйлөшүп баштаганда ортосуна кирген туура болобу отношенияга?
мындай аракет кылсаңыз башынан эч нерсе экөөнүн ортосуна сезим ачылып кете электе аракет кылыш керек да. Эгер аракет кылбасаңыз ушул жактан токтотуп коюшуңуз керек. Болот байке да кечке ойлонуп жүрөбү, кайсы маалда турдалы тиги Аселдин үйүнө бара калат, кайсы убакта аракет кыла калат деп. Мен кыскасы бул Аяна бүгүн бул эфирде башынан баштап сүйлөй, этегинде сүйлөдү. Балким Турдалы мырза менен кандайдыр бир нерсе. Сиз жана мен Аянаны чакырам деп аттыңыз беле, калп айтсам. Бул жактан эми эркектик болуш керек го дейм. Экөө чайга чыккандан кийин мен өзүмдү кечегин ачуулук менен бир аз сезимдер менен айтып турмун. Бүгүнкү күндө экөөнүн ортосуна бир аз да болсо кирбейм негизи. Балким токтоп кала турган болсо аракеттерди кылабыз. Туура. Ошондо Турдалы мырза сиз талапкер күтпөйсүзбү? Күтөсүзбү же күтпөйсүзбү? Кече айтты Асел, токто турчу. А бүгүнчү? Жаман бурчка такайсыңар го. Бир аз отургулачы, бир аз убакыт бергилечи. Өзүмө келе алайын деп. Талапкер күтөт эми. Бул Болот мырзага болгон урмат сыйын көргөзүп атат. Экөө токтотуп калып эле Аселге аракет кылбасам, азыр аракет кылбайм деп атат. Туурабы? Туура. Эки сүйлөп коет атпайбы Канат мырза? Кече күтпөйм деген, бүгүн кайра күтөм болуп. Эми ошондой ошо айна жокто эмне кылат? Бир вариант бар, мен сөзүмө турушум керек да, анда экөөнү бузуш керек ортосун. Талкалап өтүш керек экөөнү. Анда жаман адамдын образына айланыш керек да. Ошон үчүн бул туура эле нерсе. Күтсүн, бир гана дуа кылып күтсүн. Эки жолго түшүп кетсин деп. Кечеги жобу деле ошондой баягы. Жарга такагандан кийин болгон жооп болчу да, кечегиси деле. Ал эмне болду? Ушунча бүтүрөсүзбү дегенде, жок, бүтүрбөйм депчи. Санжар сүйлөп унчукпай турабы. Кана? Бул жактан туура кылдың негизи. Кече бала эмоциясы менен аябай сезимдерге ортодо калып, мени тандайбы Асел болот тандайбы деп атып, ошол жерден эметип айтып алды да. Жок, мен аракетимди кылам, ушундай депчи. Негизи туура. Мындай жигиттик кылып ортолоруна килигишпей, анан балким болбой калса аракетин кылсаң болот. Атак азыр талапкерин күт, бирок экөөңөрдүн Аян экөөңөрдүн ортоңордо бирдеме бар окшойт. Сен кече Аянанда чакырат деп ойлогом, деги сезимдериң бардай жүрчү да. Мурунда Аяна тууралуу көп сөз кылып калчусуң, Аянаны сурап калчусуң. Азыр Аянада кызгангансып, Турдалы байке эмне аракет кылдыбы же кылган жокпу, кандай болуп атат деп кызыгып сурап атат да. Асел өзү да унутуп калган экен болсо. Мен ошол суроону сурабайт болчумун. Батыр байке сурабайсыңбы? Турдалы аракет кылып турбу же Батыр байке суратып койду мени. Анда Батырдын көңүлү барбыды. Батыр мындай, сен эмнеге вообще сүйлөбөйсүң да? Ушундай моментте өзүң бер да суроонучу. Сен вообще жоксуң да. Аянаны неметпен алып өзүң берсең жакшыраак болмок ошол суроону. Биз азыр оюбуз башка жакка бөлүнүп кетти да. Аяна Турдалы жакшы көрүп. Бирок негизинен Аянанын сезими деле вроде бы Турдалыга бар да, Турдалыныкы деле бар, бирок эмне себеп кармап атат, биякта мен түшүнбөй атам. Аракет кылсаң болот да. Сенден эмес, просто бияктан болуш керек. Жок, убагында чуркап койдуң да. Негизи буга чейин бир чыгарылышта Айдос байке бир сонун сөз айтып кеткен да. Айнура Турдалыга мен калп эле чайга чакырып койбойсузбу дегенде Айдос байке сонун сөз айтып кеткен. Бизди элде канча эл көрүп атат, ишенип атат. Анан жөндөн жылы могу жерден ойноп эле койгулачы. Бала жакшы көрсө өзү айтат, анан Аян айт, муну айт деп Санжар байке сиз дагы үмүт бербеңизчи. Кыз өзүнө ыңгайсыз сезип кетет да, бала өзү айтыш керек. Анан кече мен Асел үчүн талапкер да күтпөйм, андай-мындай дегенин мен сынап эле кече Турдалы мырзага мен чайга чакырып көрөйүн деп тамашалап айтып койгом. Анда да курсун көтөрүп деп койгондо, жок, кечирип кой Наргиза депчи. Бул жерде эмнеге отурасың анда деп сурагым келип атат да. Бул жерде биз отурабыз ушуларды үйлөндүрөлү деп, өзү сүйлөнөлү депчи, мына бири-бирибизге кеңеш берип, мисалы тигин Турдалы тиги сезим ача албай атат. Эми бияка үйлөнүүгө келдиңер да, туурабы? Өзүңөрдүн жубайыңар тапканы, өзүңөрдүн адамыңар тегиңер тапканы, анан арасында негизи ушинтип кеңеш берип, жардам берип, ушундай болуп атыптыр деп айтып коюш, бул туура эле нерсе дейм да. Унчукпай эле отура бергенден көрөчү. Жакшы жооп болду. Айдос мырзага суроо бергим келип атат да. Негизи Айдос мырза Адинай менен эки жолго түшүп кеткенден өзүн жоготуп таштады да. Чындап сезимиңиз дагы деле Адинайга болгон сезимиңиз өчө элекпи? Өчө элек деп ойлойм. Эмне себептен сиз мурдагы Айдоско айланбай атасыз? Сүйлөсөңүз деле кайгылуусуз, ыйлагыңыз келбейт. Күлдүрүп сүйлөчүлеңиз деп. Жарга такалып калам го. Сезимдер бар деп көшөк оста. Сүйүү сезим эмес го биздики. Мындай достук сезимге айланды. Жок, менден сураган жок, сенден сурап атат. Канат мырза, сенден сурап атат. Сизден сурап атам мен.
мен эми ачык эле айтып коеюн, Айдинаны менден башка эч ким деле жакшы көрбөйт го дейм. Эч ким деле келбей. Жок, Айдинаны сиздей эч ким аны жакшы мен көрбөйт. айтып атам Айдинага, мен сени жакшы көрөм, Алтырым, жакшы көрөм деп айтып жүрөм постоянно эле, бирок теңин албай эле бирдек болуп атат. Поведениям жакпай атса керек. Бирок сезим боюнча чынында сүйүү сезим жок, дос сезим бар. Көрөрмандар туура эмес ойлоп калышпасын. Сүйүү сезим жок, мындай эле достук эле сезим бар. Только что Айдинам эмес, ушул жерде катышчу барыңарга, барыңар келсиңерби? Жок, сиз мен кошулбайм ушул жерге. Мен да кошулбайм. Себеби дегенде эфир биз съемка болгон күнү эртеден кечке чейин Айдинанын жанына отурган аракет кылат. Адикош, алтыным деп сүйлөйт постоянно. Анан бул дагы жыргап, эркелеп коет. Экөөнүкү башкача да сырттачы. Түшүнүксүзбү? Сыртта ошо беркелешет, анан келгенде айтабыз да, кызганат еще. Айдинага башка бирөө берсе деп балдар отуруп койсо, башка балдар дагы кызганат, менин жаныма отурасың, мен сенин жаныңа отурам депчи. Бирөөлөрчү азырын унчукпай отурат го. Эмнеге анча коркок болуп атасыз Айдос мырза? Жок, коркокпуй, айланайындар талоо кылачы. Айдинага эч ким көңүл бурбай атса, мен бир жолу чайга чакырып койгондуктан. Ай, не надо. Жок, сөз туксаңар даканса, бир жолу Айдинайын чайга чыгып келгенден кийин эч ким көңүл бурбай жаткандыктан Айдина, мен сага көбүрөөк көңүл бургум келет. Кереги жок көңүлүң. Вот ошону эле айтып коелу, анда болду да. Сен Түшүнүксүз, кыскасы Айдос мырза, сиз түшүнүксүз мырза болуп атасыз да. Сиз кызды үмүттөндүрүп атасыз да сиз. Айдос. Мен айта кетсем, негизи баягы биз 2 жолго түшкөндөн кийин деле көп убакыт сүйлөшпөй жүрдүк да. Андан кийин кайра эле баягы тамашаларын баштады. Мен буну мурдагыдай серьезно эч нерсесин кабыл албайм. Тамашалап бир нерсени айтканда баягы кээде эле мындай какып салган болбосо, мындай күлүп эле коем да. Эмел сеники туура деп эле күлүп койгонум, ал эркелегендик эмес. Эркелебейм, просто күлүп коем, сеники туура депчи. Негизинде мен жактан эч кандай сезим жок, аныкы деле жок болгону тамашалап эмете берет. Анда ачылыңыз да Айдос мырза. Башкача көрөт. Жок, Канат мырза, могу жарга такып мен ачылганда мен достук эле сезим. Жок, коюңузчу, достук сезим жөн эле. Силер баарыңар мону серьезный карап албагыла, алтындарым эй. Сиз дегенчи, мисалы, мага башкача тамашаларды айтасыз, Айдина мырза, Айдина айымга башкача жаман келе мырзады айтсаңыз. Мага жакты. Башкача Айдина айымга башкача тамашаларды айтасыз да, мындай сүйүү темасында да, достук темасында Айша мага айтат да, мисалы. Мен анан жана эркелеп тотпай, бул эркелеп эле өз айтып жаткандай тамашалар мындай өтөт да кадимкидейчи. Мен да кээде настроением жок да, мындай жанына барып отурам да, сүйлөңүзчү, сизди карап эле отуруп күлкүм келе берет депчи. Сүйлөсө эле жарыла берем да. Бул ошон үчүн мындай экөө мындай мунун тамашалары аябай жакшы да, мындай өтөт да, ошон үчүн эле күлгөнү буга. Балким сиздин көңүлүңүз бар Айдоска. Ошол мындай таарыныч иретинде айтты да. Айдина менен мындай сүйүү темасында сүйлөшөт, аны менен достуктун темасында сүйлөшөт, мен менен депчи. Тиге деле сүйүү темасында тамашалап койчу Айдос. Анан мен бир сөзгө түшүнгөн жокмун, достук сезим депчи. Сезим деген өзү сүйүү да. Достук сезим болушу мүмкүн эмес. Достук жалгыз өзү достук. А сезим деген ал сүйүү. Демек, сүйүүсү бар экен анда. Достукту кичине жеңилдетиш үчүн кошуп коюп атасың дейм да Айдос. Негизи эле кыздын жана баланын ортосунда достук болбойт. Достук бара-бара сүйүүгө айланат. Болот. Наргиза, айтып көрчү. Сезим бар сенде. Сен дагы Санжар менен дос болуп жүр. Наргиза Санжар менен дос болуп туруп акыры сезим ачылды эле го. Эсиңерде? Айдоска ачылды ошондо. Ошондо. Санжар мырзанын уже кореенкасы бар болду, аны айтып калгачы. Кызганбай эле го эми адан. Кызганбай элем. Кызганып отурбайм. Отурат да. Жок, бир талапкерим отурган болсун. Мен эч кимди кызганбай элем. Болот мырза, ошо талапкерлер болду. Капчучу биздин. Байкуш. Мырзаларга рахмат, чыдайт айымдаргачы. Рахмат болот мырза. Сабырдуу экен аябай. Бирок бир күнү бул деле жарылат го дейм. Эми жарылганда айымдарга эмне кыла алабыз? Биз тең эле албайбыз да, бир жарылганда деле. Таарынып кетип калса болот, бир күнгө андан кайра келсе болот да. Сурооңузга жооп. Мен суроомо жооп берилбей калды го. Сезимиңиз барбы Айдоска? Жок, айтып атпаймынбы? Булардын тамашалары силерге деле жагат го. Жок, бизге жакпайт. Неге Айдосту үйүңө чакырдың деп эле? Наргиза, Айдосту неге үйүңө чакырдың, ошону айт. Кана. Ушул жерден менен мени итербей отурчу. Мен ушул жерденчи
Аселдин бир нерсесин байкадым да, личный нерсеге кирип кетет экен да. Личный границага кирип кетет экен. Жана контент жөнүндө сүйлөшүп атат. Экөөбүз иштешебиз деди, бирок Адилет мырза мен сенин счетуңду жаптым эле деп, личный жашооңду айтып салдың да. Айдос мырза эмне үчүн барганы сен билесиң да, эмнеге элге жарыялап айтып атасың? Эмне үчүн барды эле? Эмне үчүн барды эле? Сен билесиң го, сен? Эмне үчүн барды эле? Мен оозуңан Биз билбейбиз да. Эмне үчүн барды эле? Сен билбейм эмнеге барган? Өзүм оозуман укпадыңар беле? Нурзада экөөңөр видеозвонок менен чалбады эле. Ошол мен үйүмдө отурганда сиңдим мен болчук. Анан Айдос мырза чалган болчу. Наргиза давай контент кылабыз, площадь жакта жолугалы, азыр мен группа ачалам деп, Асел алган, анан Нурзада алган. Экөөңөр тең прекрасно билесиңер эмне үчүн келген. Калп эле билмексиң адам болуп. Эмне үчүн барды эле, Наргиза? Бул Айдос мырза сантехник го, өзүнүн жумушучу. Ооба. Айдос мырзанын жумуштура сантехник баарынын үйүнө барат. Ким чакырса ошол жакка барат. Бирок Наргиза экөөбүздөр негизи тамашаңыздар түшүнөт да, бири биринин тамашасын жакшы түшүнүшөт экөөчү. Бирөө чайга чыгып көргүлө да. Наргиза ошентип биринчи чакыргандан башталат да. Ооба. Бир чайга чыгып көргүлө да. Мамиле акырында достуктан башталат. Мисалы Айдос менен то, что тамашаган со мной даже сүйлөшпөйт. Айдос, сиз кагып сүйлөп атсаңыз кантип сүйлөшөт? Ой, сага жетпейби ал жактан? Койчу Наргиза. Жок, мен сизге окшоп какпайм эфирден. Менде бир суроо бар да. Я. Мисалы, Адинайга тиш өтпөй калдыбы? Эми Наргизага тишин өтөбү? Өз негизи эле мен жашоодо крайний боламын да. Эч кимибизден унчукпай жанатан берчи, ошо коючу деп отуруп. Эфирден сырткары булгылыктын баарын кылып койсоңуз албетте крайний болот. Акыры сантехник болуп барып оңдоп, группага чалып Ой, мен барбайт болчумун, 2 күндөн бери барбай жүргөм, өз жумуштан бошойчу, анан Наргиза. Бардыңыз да. Тултуйгандан бардым да, тултуй таарынгандан. Тултуйм. Аз бегайм тултуйуп жаса барбайсыз, мисалы жасап берип койгондон десе. Суың толуп эме болуп кетсин деппи, валла. Мисалы мындай да, Пишек шаарында сантехниктер толтура эле, а именно Айдос мырзаны чакырып атпайсызбы? Танышың бар, танкасың дейт, мен Тем более сиз 2 күн күтүп турсуз го. Тем более мен Айдос мырза менен экөөбүз аябай жакшы сүйлөшөбүз да. Аябай жакшысыз. Эми достук мамиле катарында да. Өзүңүз кармап атасыз. Айдос мырза, ошондо Наргиза айымды чайга чакырганга даярсызбы? Бул жерде заставлять этип кереги жок, мен айтып атам да, достук жөнүнөн эле достук. По-братски. Көп эле көңүлүм жетишти. Наргизага экөөбүз уже үйдөн чай ичип койгонбуз. Ал үйдөгү чай ичкен башка, кафеден чай ичкен башка да, Наргиза. Жок, мен чын эле туурасын эле айтып атам, Наргиза делечи, антип неметпегиле, база кылбагылай. Ал жаман, мен тем более Наргизаныкына бар бесплатно жазап бердим, силердин да күнүңөр түшпөсүн магачы. Эми карап тур, кимиңер чакырсаңар платный барам айтып коеюн. Мен бесплатный болуп жазап берген үчүн чакырды. Бесплатный Наргизаны эле жазап берди да. Көрдүңүзбү? Калгандарга акчасына барат. Наргизага эле бекер. Сага эле бекер калганына платный. Анан жөн эле бизди чайга деп кыйнай бермей жок, Гүлнаса. Жок, эмне себептен Наргизага эле силер өзүңөрдү кыйнап атпайсыңар бизди? Калганыбызга платный да, вот ошодон башталат. Наргиза силер чакырды. Кичине эле тултуй койсо эле сразу учуп барыпсыңар го. Мен тултумактуу көгөрүп жатып калсам деле мага обратный связь жок болот болчу. Эми кимибиз кимибиздин колубуздан бир нерсе келип атса ошо жардамыбызды аябайбыз бири-бирибизге, анан монтип жөн эле азыр оны жабыштырган кереги жок. Биз Наргиза менен өзү айткандай үйүнөн деле чай ичкенбиз, башка ичкенбиз, көрүп аткан эл башкача түшүнүп калат. Биз азыр эртең чайга чыккандан менен биздин нар жакта будущийбиз жок алтындар. Анан келип не деп айтабыз? Мен да бир нерсени толуктап Биз реальный нерсеге мен үйдө жалгыз эмес болчумун, сиңдим менен жашайм, сиңдим да бар болчу. Ошондо толуктап бар болчу. Тем более сантехник бар берет, жалгыз болобу, семьясы менен болобу. Сантехник баардык жакка барат. Жалгыз калды дебедик, үйүңө чакырдың деген эле сөз болуп атат Наргиза. Сен жаман неме ачар турбайсыңбы? Түт ачар экенсиң да. Личный границаны ачып салың да. Сен өзүң биринчи өттүң, ошон үчүн айтат болот. Эмнеңди ачтым мен сени? Болду уже бияга. Жана Бакыт мырзага сырың чын окшойт да, ошону ачкан үчүн мага жиним келип. Бакыт мырзага тишпейли болсун, бактылуу болот да. Өз сөзүнө болот да ойлоп койгула, бул жакта болот да сезимин билдирип. Жаным десе. Мен уже ойлонуп баштадым. Жок, антип таштап кетпе мени.
Жандан бери элечи Айдоска карап туруп эле чакыр деп атасың го. Ошону байкап атат окшойт. Айдос. Айдос. Эфир бүтөрүнө бир эле ай калды, туурабы? Сага кыйратып эле талапкер келбейт, талапкер болот, красавица отурат. Чакыр лучше чайга. Мырзада уже кайнежеси болуп калды. Туугандар баягы. Жегеси болуп калды. Жөн эле күчкө салып кыйнай берген болбойт, менимче Айдосту колдоп кетейин. Туура нерсени айтып атат, бизде баары бир ар жагыбызда жок, анан жөн эле хайп кыла бербейли депчи. Айдос чакырбай эле кой. Наргиза деле сени жактырбайт. Сен жактырбайсың, жөн эле ушул жерде калсын. Мага могу Болот менен Аселге суроом бар эле да. Ушул Болот деген Аселди хайп үчүн эле чакырды окшойт деп. Муну кече Жок, бул нерсени болду. Адилет мырза, биз тамашалап атабыз, эч ким кыйнаган жок. Бардыгы тамаша, кол чаап коелу. Биз Болот мырза менен Асел айымдын эмне үчүн чакырганын аны жума күн өткөн сайын билебиз. Убакыт билет. Азыр биз эчтеке деп биле албайбыз. Бүгүнкү чыгарылышта өтө кызыктуу болду го деп ойлойм. Анткени катышуучулардын эфирден сырткарыдагы сонун нерселер бизге айтылып аябай жаңылык болду. Гүлназ айым экөөбүз үй күткөн эмеспиз мындай нерселердичи. Бул да болсо баягы эфирден сырт өз ара алака, бир туугандай мамиле курсаңыздар, албетте кубанабыз. Ал эми табышып, жуп болуп, үй бүлө куруп кетсеңиздер, андан өтүп кубанабыз, Кудай буйруса. Айдос мырза кандай сантехниканы жакшы оңдой алат бекен? Ошону сурап коеюнчу. Мына ойдогудон. Бул жеңил экен. Бул туура эле сөз, айтып бериңиз. Эме да, мындай. Ойлогом где-то бир саат, 2 саатта кетет кодуч, 5 мүнөттө эле бүтүрүп койду да. Наргиз эже, сиз өзүңүз эле Жок. Ким акылына жараша ойлонот? Мен туура эле ойлондум. Сантехник ушундай профессионалдуу болуш керек. Эгерде сиздерге сантехник керек боло турган болсо, сөзсүз түрдө Айдосту чакырыңыздар. 1-2 саат убактыңызды албайт, 5 мүнөттө бүтүрүп жумушун эмнеге күлүп атасыңар? Ошондуктан бизде Айдоска окшогон сантехник жана кесипкөй мырзаларга бир катуураак кол чаап коелу. Биздин мыкты сантехник. Ана ушунча сөз айтылып калды. Бул жакта турган чайдан Гүлназ айым. Ким көрөлү? Сантехнике? Сантехниканан заказчикке. Сиз сантехник көрүп коесуз? Макул. Колунан көөрү төгүлгөн, колу жеңил экен деп айтып кетти. Мына ушундай 5 мүнөттүн ичинде баардык маселеңиздерди чечип сала турган, бирок сантехникага эле байланыштуу биздин Айдос мырзага апамдын чайы. Ал эми бул апамдын чайы сөзсүз түрдө биздин Наргиза айымга берилип атат. Анткени ушул убакка чейин жашоосунда бир да жолу сантехник чакырып оңдотуп көрбөгөн Наргиза өзүнүн ыраазычылыгын Айдоско билдирди бүгүн. Апамдын чайы. Айдос мырза тамашаласа бирөөнү өзү укмуш тамашалайт, бирок тамаша көтөрө албай эле кызарып эле мындай тамаша көтөргөндү үйрөнүш керек экен негизичи, адам баласычы. Мына ушундай тамашалуу жана жогорку нотада биз бүгүнкү күнүбүздү, бүгүнкү чыгарылышыбызды аргасыз аякталдында турабыз. Ушул эле эфирдин соңунда биз жалпы сантехниктерге салам айтабыз. Баса Канат мырза. Санжарда сантехник болом деп калды окшойт. Ойлонуп эле баатыр экөчү. Биз эфирдин башында айткандай, бизде дагы бир жагымдуу ролик бар. Ал болсо, жакында эле биз неберелүү болдук деп бизде көчөңкү чыгарылышта айтып өтпөдүкпү? Ошол видеону сиздерге чагылдырып берели. Ал эми биздин Ислам мырзанын баласынын аты Нурдан деген нарисе төрөлүп. Келечеги кең болсун. Достор, бүгін біз Токмоктобуз, Токмок роддомунда Ислам байке менен Назиранын бир жакшылыгында интес биз жолуктук, неберели болду, биз инилүү болдук. Куттуктап коюңуздар. Назира Ислам бешик боңор бек болсун, өмүрү узун болсун, келечеги кең болсун, жана кыргыздын мыкты жигиттеринен болсун.
Лялечка, бул жарык дүйнөгө келишиң менен Аллахтын сага эки дүйнө бактылуулук жана ыйман, ден соолук берсин. Жакшы жигиттерден болуп чоңой. You try to push me out, but I just find my way back in. Violet, blue, green, red, to keep me out, I win. There's things I wanna say, but I'll just wait. Бул жашоодо негизи эң кымбат, эң баалуу бизге чоң бакыт алып келген бул бала экен да. Бүгүн ушундай бир сонун күндө турабыз. Назира менен Исламдын балалуу болгон күнүндө турабыз. Ошондуктан Назира, Ислам силерге чоң бакыт алып келгениңер менен куттуктайм. Бардык болгон дүйнөдөгү жакшылыктарды силерге каалайм. Караңыздарчы достор жана көрүүчүлөр, кандай сонун көз ирмем, кандай сонун көрүнүш. Биз болсо бакыт издеп калбай анын изинен бир жолуктук миллиондордун ичине. Урматтуу талапкерлер, 4-сезон аягына чыгып баратат. Мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайбыз. Кайсы айым, кайсы мырза жакса, сөзсүз келе берсе Гүлназ айым. Ооба, барыңыздарды биз кучак чай тосуп алууга камынып турган учурубуз. Андыктан шашылыңыздар. Мүмкүнчүлүк бул жашоодо бир гана жолу келип калышы мүмкүн. Андыктан биз сизди күтөбүз. Үйүңүздө сууңуздар бузулбасын. Сантехниктер аман болсун. Görüşkөнчө.